мурун ушул ОПГлар, чорныйлар кадимкидей аралашкан. Мурунка караганда клиентиңиздер көйдү, мына ОПГ өнүгүп тургандан баштап ОПГ токтоду да ужечи. Азыр уже адамдар көбүрөөк сотко чуркап калыштыбы же көбүрөөк мечитке, имамдарга, муфтиятка чуркап калыштыбы азыр? Анын жактоочу маселе молдо окшойт дейт. Аялым менен жарашып кетейин дедим деп. Негизи жактоочунун күн тартибинде жараштыруу деген маселе турбайт да. Үйүндө жөн эле башын тырмап жатса деле аял киши үйдүн жарымы аныкы боло берет. Чүнчүтүп салган, даже суицидке жеткирип койгон учурлар болгон да. Анан дагы мисалы үчүн госрегистр, архитектура, мэрия, айыл өкмөт, мамлекет тарапта алар көбүнчө же кээде бири-бирине мындай каршы иш алып барбайт да. Каршы көбүнчө. Анан бири-биринин кээде катасын көз жумуп, бири-бирине колдоп коет, ар кандай саясатка карап, неме карап, мамлекетке каршы мындай көз карандысыз бир мекеме же институт дей турган болсок, бул бүгүнкү күндө бул тажрыйбада жашоодо адвокатура гана да. Бирок эч бир адвокат кепилдик бербейт. Берген акысы жок. Жер талаш, акча талаш, бир нерсе талаш болгон учурларда дагы өзүңүздү кармай албай, эмоцияга алдырган учурлар дагы болгонбу? Бир канча жыл көз жок жашап, анан же экинчи көз андан жаман чыгып, албетте күнөөкөр болот да. Көз жок аялдар 99% учурда кыйналып жашайт да. Кой, бул мыйзам сага барака бербейт. Мыйзам менен сен кучакташып жатпайсың. Бир адвокат өзүнүн ишин жүрүш үчүн, тагыраак айтканда шабашкасы иш жүрүш үчүн бир жакшы эле бир аз эле келишпестик болгон үй бүлөнү такыр эле багытын өзгөртүп, соттоштуруп, ажыратып да салышы мүмкүн да негизинен. Толук ыктымал. Азыр эркек киши 24 саат аялын, бала чакасын көзөмөлдөш керек. Не болуп атат, кандай дем алып атат, не ким каякта жазышып атат. Эркек эми согуш үчүн жаралган, жихад үчүн жаралган, өлүш үчүн жаралган. Ассаламу алейкум, урматтуу Ачуу подкаст көрүүчүлөрү. Бүгүн иншалла кезектеги биздин пикирлешүүбүзгө юрист, адвокат, коомдук ишмер жана көптөгөн кайрымдуулуктардын башында турган биздин агабыз Кубанычбек Бакиров. Бүгүн сиздер менен иншалла сүйлөшө турган сөзүбүз бул агабыздын кесибине ылайык канчалаган бир талаш тартыштардын чечилишине себепчи болгон, канчалаган мусулмандардын укугун коргошуна себепчи болгон агабыз, өзүңүздөр жакшыраак таанысаңыздар керек. Бисмилла дегенде эле биздин сурообуз ушундай нерсе болот. Сиз мындай эмоцияга алдырып, өзүңүздөн кетип, жада калса мына соттордо деле бир тартыштарды эч көрбөдүк да. Ошол сөздүн башы суроо ушундай болот. Сиз өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, анан үй бүлөлүк маселелер болобу, же бир андан сырткагы жер талаш, акча талаш, бир нерсе талаш болгон учурларда дагы өзүңүздү кармай албай, эмоцияга алдырган учурлар дагы болгонбу? Айтып берсеңиз шуну кеңирлепчи. Өзүм ушу Майлы шаарында туулганбыз, жашыбыз 43-тө. Бул юридикалык кесипке ушу сырттан 7 жыл окуганбыз. Анан сезимге алдыруу боюнча айта турган болсок, мен оюмча юристтер көпчүлүгү сезимге алдырышпайт деп ойлойм. Себеби булар ошо окуп жатканда эле көбүнчө акылга көбүрөөк басым кылынат да, логикага. Анан жанагы сезимге эмес да. Анан мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай жооп бериш керек, анан мындай болсо утулуп каласың деп туруп акылга өтө басым кылынган үчүн логикага. Алар көбүнчө ар бир сөздүн аркасында эмне болот, кесепет болот, сөгүп койсоң мындай жооп берет. Анан ар бир сөзү, аракетин аркасында жоопкерчилигин билген үчүн сезимге алдырбаган аракет кылышат да. Көп учурда мындайча айтканда ошо ар бир кадамын ойлонуп, соттук териштирүүлөрдө ушундай учурлар болот. Бир сөзүң мынтип айтасыңбы, же ак деп айтасыңбы, же көк деп айтасыңбы, кече билдим деп айтасың, бүгүн билдим деп айтасыңбы? Ошол сөздөн дагы соттун чечилиши көз каранды болуп калат да. Ошого бардык эле дээрлик адвокаттар ошо ар бир сөзүн ойлонот. Дал бир жака барыштан мурун, жолугуштан мурун дагы зарылбы, жолугуш керекпи, жолугбаш керекпи, эмне кесепеттер бар. Жалаң талаш тартыштын үстүндө болгон үчүн, бирөөлөрдүн каталарын көп көргөн үчүн көбүрөөк ошо акылды көбүрөөк иштетишет да. Ошон үчүн сезимге алдырбаган аракет кылышат. Бул эми сезимге байланышы жок көбүнчө кесип да. Алла разы болсун. Негизи бир тараптан караганда экөөбүз кесиптешпиз десек дагы болот да. Анткени сиз юриспруденция кесибиңиз, биз дагы юриспруденция ислам да. Ислами чечимдерди карап жеткирип бере турган кесип. Фык деп коет. Биз шариат факультетин бүткөнбүз. Бирок ошол фыктан эки окшош эле болсо керек. Сизден ошону билебиз.
китептерде бардыгында чечимдерди бергенде, Куран, хадистен алып бергенде мындай нерсе кирет. Элден келген көйгөй, суроо талаптарды чечкенде эң чечише албай түгөнүп калган жерине чечим берилет да. А бирок чечише турган, келише турган адамдар ал фыкдагы кээ бир өкүмдөргө жетпей эле бүтөт. Мына мисал алганда, эгерде эки кошуна жер талашкан болсо, ал кандай болот деген жер бар. Эгизи инсаф болгон болсо жер талашпай эле жүрөрдү. Өмүр бою деле ал фыкка эме болбошу мүмкүн да, иши түшпөшү мүмкүн. Азыр мына укук коргоочу болуп, элдердин талаштарын, жер талашын же үй бүлөлүк бир чыр чатактарга дагы көп күбө болдуңуз. Адамдар талаш жаралганда эле шыр сотко барып эле чечкенге аракет кылат. Ошондо ушул тура эле чечим болобу же баары бир эле эң аягына келгенде эле өздөрү чечип калабы? Мен юридикалык кесибим 2005 башталган. 2005тен ошондо 20 жылдан ашып кетти. Ошо юридикалык кесип боюнча тажрыйбам бар да. Көп убактымды ошол соттордо, талашууларда көп иш алып бардым. Анан бизге негизи жактоочуларга, юристтерге, адвокаттарга, прокурорлорго, милицияларга көбүнчө келгенде байкайбыз, биз жеке тажрыйбамдан байкадым. Негизи мындай мага адвокат катары мага бир көйгөйү менен кайрылгандардын дээрлик балким 90%, балким көбүнчө сураштырып көрөбүз да, көбүнчө дин менен жашабагандар болот. Маселени динден издебегендер болот да. Берки дин менен жашагандар, алар көрбөйбүз деле да, алар молдолорго барып бир нерсе кылып чечип алышат же Кудайга салып коет, же ахиретке калтырып коет. Же болбосо келсе дагы бизге уже бир маселенин толук чечилишин эмес, бир ыкмасын, ушуну кантип түзсөм болот деп, ушу багытын өзү билет. Ушундай кылсам болобу деп бир маселеси да жеңил да. Жеңил. Негизи ошо биз байкашыбызча диндеги адамдар негизи адвокаттарга азыраак кайрылат экен салыштырып келгенде. Кайрылса дагы өтө кыжалат болбойт. Негизи анан негизи мен тажрыйбадан да жашоодон да көрдүм. Негизи дароо эле адвокатка барган, юристке, милицияга барган мен туура эмес деп мен буну түшүнөм, ишенем. Мен ишеним боюнча туура эмес. Себеби адвокаттар да ар кандай акчасы үчүн деле кээде эптеп кардарды качырбаш үчүн деле эптеп алып калайлы, анан антип беребиз, анан кээде олуктуруп коюп, өзүбүз биягын келтиребиз да, күйөөңдү маңкасы агып калат эртең деп туруп кайра олуктуруп, ишендирип, эптеп ишти алыш үчүн кээде ушундай туура эмес да болуп кетиши мүмкүн. Анан акырында анан 3 жылдан кийин же 5 жылдан кийин акчасы убактысы кеткенде анан деп туруп өкүнүшөт да. Анан мен тажрыйбада мен байка салыштырам да, көбүнчө келгенде, мисалы үчүн бир үй бүлөнү көрөсүз да, көчөдө жөнөкөй кошуналар көрсө, иши жакшы жүрүшкөн, ак көйнөкчөн, унаачан жүрөт деп ойлойт да, бирок бирөөлөр чыныгы арманын, көйгөйлөрүн адвокаты билет, дарыгери билет, анда ким ошо да бир сырдашкан бир 2-3 адам билет да. Бизге өтө кадыр бар адамдар да келет да, анан уксаң жүрөгү сыгылган, кыскасы бооруң ачып кетет да. Анан биз дайым салыштырабыз, кантип жашайт, эмне иш кылат. Анан ошол эле мезгилде чубак ажын сабактарын угабыз, окуп калабыз да, Куран аяттарын угуп калабыз. Анан кийинки жылдары биз салыштырып да жүрдүк да. Алла Таала ушундай айтып атат. Анан адамдардын жашоосу көйгөй менен келип атат да. Алла Таала согуш жарыялайт деген жерлер, убадалары бар. Аллахтын каргышы болот деген жерлери бар. Ким Аллахтын эскертүүсүнөн баш тартса, Алла Таала аларга тагыр сыгылыштуу жашоо берет деген жерлери бар. Анан салыштырабыз да, чындап элеби деп. Анан именно ушу жанагы жүрөгү сыгылгандар, тар жашоодо жүргөндөр, анан жанагы ким Аллахка кайрылбаса, Алла Таалага ачуусу келет деген жерлери бар. Анан жашоодон биз аны өтө көп жолу көрдүк, ынандык, жашоодон эле ынандык анчы. Бир эле мисал айтайын ушул жерде, жанагы адвокат кайрылган жакшы туурабы, туура эмеспи деген суроо болгон үчүн бизге келет дагы анан кээде мыйзамдан жол тауып беребиз. Мисалы үчүн мындай кылсаңыз болот депчи. Кээде таба албай калган учурлар болот. Кээде соттордун деле баш катып, билбей калдым деп башка соттон сурап, анан кандай кылсак болот экен деп, анан баш катып, соттордун деле баш каткан учурлар бар да. Айткым келгенсе, мыйзам бардык жоопторду айта алат. Бир менде учур болгон, бир таксир кайрылган мага. Анан ушундай жездеси Өзбекстандан келиптир. Анан 25 жыл жашаптыр Кыргызстанда. Анан ал 2010го чейин бизде айыл өкмөттөр мындай каалагандай иш алып бара беришкен да. Келсе эле кошунам, таанышым десе эле токтом чыгарып жерлери бере берген да. 2010дон кийин тартип башталган. Анан 2010го чейин бир токтом, ал жерге токтом чыгарган экен бир райондон. Анан ал жүрө берген экен, ичип коюп, паспортун да жоготуп алыптыр. Анан кантип кайрылсам болот деди. Мен анан бир күнү караса, ал жеринде башка бирөө токтом алып, бирөө уже ээлеп алыптыр да. Анан кийин билип атышат. Кантип кайрылабыз деди. Анан
анын токтому бар экен колунда. Тигинин токтомун жокко чыгарсак, башка адвокат айтат болчу, жокко чыгарайлы деп айтат болчу. А бирок биякта тил кыска болуп атат. Чет өлкөлүк жаранга токтом чыгарган туура эмес мыйзам. Анан бул жер буга берилген экен деп айта албайсың да. Мыйзам боюнча тилиң кыска. Мен бул жерде жолда таба албай атам мен дедим да. Анан сага кеңеш да айта албайм да. Мындай кыл десем, арыздан десем өзүнүкү туура эмес. Анан бул таксыр экен да. Анан баары ойлонуп, анан акыры бир күнү барып туруп, ал жерлер ошондо бир 300 миң, 400 миңге чейин турчу эле. Анан барып туруп имамга кайрылыптыр да. Караң, сиздин сурооңузга так мисал. Имамга кайрылыптыр. Имам, башым катып калды. Ушу жездем болот, анан паспортуна жоготуп алган, жери бар эле, анан бирөө элеп алыптыр. Не кылсак болот десе, тиги имам ал дагы туура чечим кылыптыр, чакырыптыр жана тиги жердин эсинчи. Ушун жериң алар экен, бул кишиге берилген экен. Бул киши мындай деп ушундай айттыр да, беттештирип, кой андай деп жакшы сөздөр айткан окшойт. Тиги киши майлы деп туруп жеринен баш тартып, ушуга берип коюптур, хайда кылып элечи. Келиштирип койгон. А буну эч бир юрист, эч бир неме буну айта албайт да. Келишкилен аз кийин келишүүгө кийин басым кылып башташты. Бирок жанагы бул жерден эмне келет, жана ким таквачылык кылса дейт. Аллахтан корксо дейт. Аллахтан корксо дегенде бул жерде дароо эле бирөөгө таянбай, таныш билиш мыйзамга таянбай эле, кой инсапчылык менен чечейли, мындай бирөөнү көңүл ортурбейли. Себеби ал кимдики туура экенин да белгисиз да бирдечи. Неме кылды эле, ал ушу имам кайрылды эле, чечилип кетти. Бул акылга да сыйбайт, тажрыйбага да туура келбейт. Анан бирөө айтса, мындай бул эми миңден бирөө деп коюшу мүмкүн да. Бирок туура эмес деп ойлойм да мен. Адвокатка, жактоочуга бул эң акырында айла жокто уже болбой калганда баш керек. Себеби жактоочунун максаты да башка. Максат эптеп ошон үчүн акча ушу үй бүлө багам деп неме кесип алган. Анан адамдарга күйбөйт, жан тартпайт. Да ушундай жактоочулар да болгон, бизге көбүнчө айылдар кайылат да. Эми ар кандай бар, эми бирisi ак кара дегендей келиндер келгенде айткан, бир жактоочу барсаң, үй бүлөлүк маселе боюнча акчасы мынча болот, анан экөөбүз да кафеге барабыз, андай мындай кылабыз деп дагы мисал үчүн да. Ар кандай максат бар да. Анан кантип өзүңдүн бир жеке бир ушундай жашооңду көйгөйдү бир түшүнүксүз адамдарга неме кыла кайрыласың дегендейчи. Жана айткандай, бизде эми көбүнчө биздин элибиз адвокат деген түшүнүктү билбегендер да толтурат негизи. Мисалы батыш өлкөлөрдөн карасаң, ар бир адамдын юристи бар, адвокаты бар да. Ал дегени бардык маселени сот менен гана чечишет. Укуктук талаага 100% көңүл бурган. Бизде ага чейин эле келишип, балким өмүрүнүн акырына чейин деле бул сотко кайрылбашы мүмкүн. Ушундай адамдар бар да. 90-жылдар көрүп калдык да, 90-жылдар өспүрүм болуп, акыл эске келип, мурун адвокат деген нерсени деле билбейт деле болчук да. Кинодон деле көрбөйт болчук. Адвокат жок эле жашап эле келгенбиз негизичи. Анан эми ушундай заман болуп кетиптир, ушинтип ар ким талашып, соттошуп. Негизи адвокатура дей турган болсок, Кыргыз Республикасындай мамлекеттик түзүмүндө бизде мамлекеттик тараптагы атайын мамлекеттик мекемелер бар да. Сот, прокуратура, тергөө немелери, органдары, анан дагы мисалы үчүн госрегистр, архитектура, мэрия, айыл өкмөт, мамлекет тарапта. Алар көбүнчө же кээде бири-бирине мындай каршы иш алып барбайт да. Каршы көбүнчө. Анан бири-биринин кээде катасын көз жумуп, бири-бирине колдоп коет, ар кандай саясатка карап, неме карап. Мамлекетке каршы мындай көз карандысыз бир мекеме же институт дей турган болсок, бул бүгүнкү күндө бул тажрыйбада жашоодо адвокатура гана да. Адвокатура гана көз каранды эмес. Алар ошол үчүн үйрөнгөн, анан кардарынын акчасы үчүн иш кылат. Кардарына көп учурда жан тартат. Себеби кардарына мен жакшы көрүнөйүн, утту деген атка болоюн. Анан адвокат көп ишти утса атактанып болот, адвокат аты багат дегенде бар го эбирлер сөз. Анан ошон үчүн азыр адвокатура негизи мамлекеттик түзүмгө каршы көз карандысыз мамлекеттен каржыланбай турган бир гана ошо адвокатура да негизи бүгүнкү күндө. Ошон үчүн адвокаттарга бир эркиндик болсо, адвокаттар бир гана ошолор гана бир кичине мындай салыштырмалуу, кичине акыйкат, чындыкты кичине ошолор издеши мүмкүн. Негизи адвокатурдун орду тууралуу сөз төлөй турган болсок, анан адвокаттарга кайрылбагандар деле бар. Алар эми үйү жок, анан бизнеси жок, анан бир кичине нерсеге ыраазы болуп, шүгүр кылуу эле бир карапайым адамдар эле болбосо, мындай эми адвокатка бир кичине дүйнөлүк бир нерсеси болгондор болот да. Анан карапайым адамдар кой эми ошону кой, эми адвокатка барсаң эми кой деп кудайга салып койгондор болот, же адвокат кайрылган акчасы жок болот да. Ошо адвокатты билбегендер деле болсо керек, карапайым адамдарчы. Сиз айтыңызчы, биз мына адвокатпыз, бир юристпиз, кегиле биз чечип бергиле деп айтасызбы, же эң жакшысы муну сотко кайрылбай эле келишип эле жашагыла деген сунушту бересизби? Мисалы сизден
элдер мындай сизге гана чечимине карап калса да. Бизге кардарлар келгенде ушундай болгон да, эме бирөөнүн сунушу менен келет, бирөө мактап коюшу мүмкүн, мен ишим жакшы чечип бер депчи. Же телевизордон чыгып көп сүйлөп койсо эле, ушул баарын кыйрат берет деп ойлошот. Кээде ушундай ишеним менен келет да, ушу акыркы ишенгеним сен элесиң, сенсиң, ушу сен гана бүтүрүп бересиң деп айткан учурлар болгон да. Ушу сен гана калдың, себеби ар нерсе кылып көргөн, эч жардам берген эмес, анан бирөөсү сунуш берип, ошого барсаң ошо жакшы чечип берет депчи. Анан ушундай учурларда болгон, чечип берет деп чындап эле үмүт болот да. Акыркы үмүтү деле болот кээдечи. Кээде жалгыз деле үмүт ишенич болушу мүмкүн да. Ал мыйзамдарды түшүнбөгөн үчүн, системаны түшүнбөгөн үчүн соттордун жүзү кандай болот, прокурордун жүзү кандай, алар элдин көзүнчө кандай иш алып барат, биякта кандай иш алып барат экенин эч системаны билбеген үчүн адвокатты бир сактагычы деп деле ойлошу мүмкүн да, бир акыркы үмүтү депчи. Ар кандай жактоочулар бар. Аксагы менен кой миң дегендей эле ошо ар ким ар кандай сүйлөйт, ар кандай ошо максатына туура кеңеш бергендер да бар. Элдешип алгыла дегендер деле бар. Анан кээ бирлери кой, мисалы үчүн бул иштин акыры мындай жеңишиңиз өтө кыйын, сиз алдын ала эле буга баш киришпей эле коюңуз дегендер деле болот. Кээ бирлери билип туруп эле бул иш акырына жеткенде бүтпөйт экенин билип туруп деле эптеп алуу берен, эптеп эле ишти алып алгандар деле болот. Анан 1-2 жыл соттошкондон кийин наразы болот, ананчы башында эле айтпайт белең. Анан башында эле бүтпөйт экенин билгендер болот, башында эле билбегендер болот. Кээде бир ишти билбейсиң, ишти алгандан кийин кээ бир жагдайларын билип каласың. Себеби кардар айткан сөздөр кээде жалган болуп чыгат, кээде бир нерсени айтпай калган, кээде тактап сүрүштүргөндө ал ойлобогон бир кагаз архивден чыгып калат. Буну алдын ала кээде кандай чечилет экенин айтыш кыйын. Бирок эч бир адвокат кепилдик бербейт. Берген акысы жок. Жеңебиз, утабыз деп акысы жок. Неме боюнча, ошо мыйзам боюнча акысы жок, кепилдик бергенче утабыз деп. Эгер утабыз, мен кепилдик берем десе, анда ал мындай бир аз этиканы сактабаган жактоочу болот да. Жана айттыңыз го, бизге көбүнчө аял кишилер кайрылат. Ажырашуу, алимент өндүрүү, жер талашуу, үй талашуу, машина талашуу депчи. Ошондо аял киши сотко берди, адвокат жалдады. Анан кайрадан эле жашап кеткендер барбы практикада, мурункудай же соттон кийин биротоло күйөөсүнүн аялына болгон, аялынын күйөөсүнө болгон ишеничтери кетип муздап калган болуп сотко баргандан кийинкиси же сотко чейинки абалдын экөөнүн ортосунда кандай айырмачылык болот? Бизде көбүнчө аялдар, ошо аял тараптар келет. Кызым деп, анан көбүнчө кызым ушундай болду, ажырашат деп, же болбосо кыз келиндер келет. Мен ажырашам деп чечтим деп келет. Анан кийин бул динди түшүнүп баштадык. Кийин биз эми талак деген маселе бар экен, анан талак болбойчу ажырашкан деп эсептелбейт деп кийин түшүнүп баштадык. Анан кийин уже биз ажырашуудан кайтарып баштадык. Келсе ажырашпа деп туруп себептерин айтабыз. Кийин ушундой баштадык. Анан бизде көбүнчө биздин билгенибиз, түшүнүгүбүз боюнча кичине урушса эле, олуктуруп эле, анан мыйзам бар да, жактоочу бар, мамлекет деген бар да, эми ушинтип эле 5 балам, 3 балам менен көчөдө калтырып коебу деп кичине уруп сөгүп койсо эле, ойлошот да, уруп сөгүп койсо эле, бир нерсе кылып койсо эле, анан барсам эле адвокатка кайрылсам эле бул күйөө баланын маңгасын агызып берет деп ойлошот да. Анан ажырашпай туруп кичине урушуп кеткенде деле келе берет. Кээ бирлери уже кичине уруш талаш болгондо эле күйөөсүнүн сөзү, бир-эки сөзү жакпай калса эле эртең ажырашат экенмин деп туруп, күйөөсүнө айтпай туруп эле кээде мынтип алдын ала разведка үчүн да келиши мүмкүн да. Алындай мындай болсом кандай болот, анан андай болсом кандай болот, анан үйүм ага тийип, анан деп туруп кээде жөн деле келе берет. Ажырашпай туруп деле келе берет. Даже күйөөсү билбеш деле мүмкүн жактоочуга келгенинче. Анан көбүнчө ошондой ой менен келет. Анан биз айтабыз, ажырашууну сен кайрылба дейбиз биринчиден. Анан сен кайрылба, себеби ана сен келиниң, аялың зорго эле турган. Сен күйөөң жарашайын деп жаткан болушу мүмкүн да. Балким туруп сен азыр мына көрдүңбү, сен катының зор эле турган. Буга сен акчаң керек, үйүң керек деп туруп, биринчиден сен тилиң кыска болот. Анан өмүр бою о катын өзү баштаган, катын өзү кетип калган, өзү сотко берген деп туруп, дайым өмүр бою сен тилиң келин ушинтип өзү эле биринчи баштады дейт. Бир. Экинчиден сен жактоочуга акчаң кетет. Анан чыгымдары бар, уга керечилиги бар. Сен ага ишти жеңил кылып берип атасың дейм. Сен кайрылба дейм. Мен эркек келсе да, аял келсе да ушундай айтам да. Сен биринчи кайрылба дейм. Анан бул биринчиден зарылчылык жок дейм. Неге сен ажырашасың десең, жөнү өчөшүп эле ажырашам дейт да. Неге? Ажырашууга биз зарылчылык коюш керек да. Элдер 15 жыл мурунку күйөөсүнүн никесинин ЗАГСында жүрүшкөндөр бар да. Мурунку күйөөсүнүн никесин кырккан эмес, кийинки күйөөсү менен жашап жүргөндөр бар да. Бул неге зарылчылык? Сен жөн эле
анти бериш керек, мынти бериш керек дейт. Кээде эмне үчүн ажырашыр экен да өздөрү түшүнбөйт. Сотко бергенде булар али өчүшүүнүн бир каражаты карап көрүшөт да. Бербе дейм, бул бер, экинчиден чыгым бол, анан экинчиден дейм, сен жарашууга ыктымалдуулук болот да. Көп адамдар жарашып кетет да. Анан сен жарашууга жол жабылып калат. Анан сен экинчиден ажырашып кеткенден кийин сен мен көп көрүп атабыз, көп бактылуу болуп кетпейт. Бир канча жыл көз жок жашап, анан же экинчи көз андан жаман чыгып, бул ажырашуу шашпа деп акыркы мезде ушун кеңеш берип калдык. Анан бунун пайдасы да жок. Анан зарылчылык жок. Анан азыр кылба. Анан айтабыз, сен биринчи билесиң да, биринчи берки талак жагын чечип кылыш керек. Ошол жагын билесиң, ал жагын молдолорго айрыл. Анан сен ажырашсаң эле аягы чечилип кетпейт. Анан сен никеңи сот аркылуу бузуп алсаң эле кийин эрге тием деп ойлоп албай деп ал жагында айткан аракет кылабыз негизичи. Ошого бизде көбүнчө ошо ажырашып аткан тараптар ойлошот, ажырашканда эле келиним же күйөө балам өкүнүп калат, анан мамлекет муну энесин окутуп коет, анан көчөдө калтырып коет, жашаган үйүнөн көчөгө чыгарып коет. Кээде ушундай болгон. Биз айтабыз да, сот боюнча ушундай болобу, үй бербейби мамлекет, жок. Ажырашканда мындай кылбайбы, жок. Алимент канча болот, анан азыр ушунча элеби, анан эмне ушунча 5 бала менен эле ушинтип көчөдө кала береби, ушинтип. Ошол көчөдө кала берет. Анан алиментке берсе сразу өндүрбөйт. Ал Россия кетип калат, анан сот аткаруучу күтөт, анан 3 жылдан кийин келгенде анан топтолуп, анан дароо өнүп кетпейт. Анан ушинтип эле, анан кантип эле деп дароо эле ажырашканда эле камап, алимент өндүрүп, иштетпей жашатпай коет, абасын бууп коет деп ойлошот. Эмнеге кантип ойлошот билбейм, башкача жолдор. Өзбектерде башкачараак экен да, өзбектерде биринчиден жактоочуларга азыраак кайрылышат. Экинчиден булар чечкенде аксакалдар менен чечкен аракет кылышат. Биз көргөнбүз да. Аксакалдары булар угушат экен. Аксакалдардан уй алышат экен. Аксакалдар кой уят десе, ошого мындай чегинишип, уят деп, кичине уятчылыкка неме кылышат экен да. Шерменде уят депчи. Ошого бизде олугуп алышат да. Анан олуккандан кээ бир жактоочулар пайдаланып алышат. 1 жыл 2 жыл акчасын жейт. Анан 3 жылдан кийин көрсө күйөөсү деле акылдуу да. Ал деле убагында апасын акаттап койгон, да нерсе кылып койгон. Анан көп учурда өзү үй тапкан болот, кээде аялы менен бирге тапкан болот, ар кандай болот да. Аялы деле үй бүлө кодексин пайдаланып күйөөсүнүн үйүн тартып алайын десе, ал деле алдын ала билген болушу мүмкүн, же болбосо дагы нерсе болушу мүмкүн. Ошого көп учурда ойлогон оюна жетпейт. Көп учурда ажырашып бир максатына деле жетип, бир канаттанып деле калбайт да. Айттыңыз го, биз ажырашам деп келген аялга сен биринчи арыз жазба деп айтабыз депчи. Мындай бул дүйнөдө күнөөкөр болуп калбаш үчүн. Пайгамбардын айткан хадиси бар да. Сен кайсы бир аял мындай орчундо себепсиз талак сураган болсо, бейиштин жытын дагы жыттабайт депчи. Анткени үй бүлөнүн бузулуп кетиши бул өтө чоң көйгөй болгондугу себептен бириктириш эң зарыл нерсе экендигин пайгамбарыбыз айтып, сен биринчи болбо деп айткан да. Бул эркек кишиге деле тиешелүү бул маселечи. Бирок бардык эле адвокаттар онтип айтпайт го дейм, мисалы, давай жаз, арыз эле жазсаң болду, биз поездин келтиребиз. Жана сиз айтып аткандай манкасын агызабыз деген нерселерди айтат да. Ушул күнөөгө шерик болот деп ойлойсузбу? Ушул биринчи инициативаны көтөрө турган тарапка күйлөгөн, адвокатка акча төлөгөн дегендейчи. Албетте күнөөкөр болот да. Биринчиден ошол кайрылып келгенде биз Аллахтан корккула деген сөз, силер Аллахтан корккула деген сөз, бул Аллахтын өкүмүнө кайткыла деген сөз да. Аллахтан корккула дегенде эле корктум эмес, мен коркуп атам, анан бизде бине өчүп аткан сыяктуу эмес да. Анан Аллахтан корккула деген сөз бул Аллахтын өкүмүнө кайткыла деген сөз. Өзүңөр дагы бирөөлөрдү Аллахка кайтарыш керек да. Анан жараштыргыла деген да келет да. Куранда келет да, жараштыргыла. Хайыр депчи, келишүү жакшы. Биз биринчиден Аллахтын ыраазылыгын эгер көздөсөк, биз Аллахтын өкүмдөрүн издейбиз, сурайбыз. Ушундай келди, кандай болот деп, же буга чейин уккан болсок, Алла Таала жараштыргыла деп атат, андай кылбагыла деп атат, бузукулук кылбагыла деп атат. Анан демек биз аларды билсек, түшүнсөк, биздин максатыбыз ошол болсо, анда биз негизи ажырашуу бул жакшы эмес экенин, анан жараштырган аракет себеби көп жарашып кетиш ыктымалдуулугу бар да, анан албетте күнөөкөр болот. Эптеп эле жанагындай бул өзүнүн кесибин коомго бир пайда эмес, курсагым тогуз үчүн эле кесип кылган деп эле ушинтип ойлойм да. Эптеп эле курсагым тойсо болду, ажырашып атабы, өлөбү, эртең көчөдө калабы, ажыраштырып коюш оңой эле да. Бирок ажырашкандан кийин сотко бергенден кийин тиги сөзсүз түрдө уже кайненеси, күйөөсү сөзсүз түрдө бул өзүнүн арагынан эле ой жаман болгон экен да, бул дароо эле мен камап сала турган ою бар экен деп душман катары өтүп кетет. Анан
жарашпай калат, эртең ал атасыныкына батпайт, акасыныкына батпайт. Көчтө ажырашуунун аркасында кесепеттерин да ойлоnuш керек да. Бул жерде анан жанагы туура эмес жолго кетти, туура эмес чечим чыгарып алды. Анан ал адвокаттан кийин көчөдө калды, атасы да жок болушу мүмкүн, атасы карабай коюшу мүмкүн, ага урунат, буунан жардам сурайт, квартирант болуп жашайт. Күйөөсү жок аялдар 99% учурда кыйналып жашайт да. Атасы акасы болсо дагычы. Анан ошончо жашоосу бузулуп кетишине, бирөөгө муктаж болушуна, анан Россияга барып кетип калат, анан болбойт экен бул жашоо депчи. Башында эле жараштырган аракет кылган эмес да. Башында элечи. Анан жашоосу ошондон бери караңгылыкка төмөнгө кетип, Россияга барат, анан балдары кароосуз калат, балдар андай болот, тагасыныкында болот, тияктуу болот. Бул Россияда жүрүп, анан аякта зулум көрүп, дагы нерсе болуп, бунун аркасынан башында эле бир туура эмес жолго себепкер болуп калды. Бунун жашоосу эле бир жака кетип калды. Мусулман деп өзүн эсептесе ал, кой, бул мыйзам сага барака бербейт. Мыйзам менен сен кучакташып жатпайсың деп туруп мындай туура кеңеш берсе, биринчиден мусулман карындашы катары көрсө, данышмандылык кылса, ошону кетирип койсо деле ал аны болот да барыбырчы. Болгону кымбатыраак унаа минем, анан акча топтош керек, анан деп эптеп эле келген баарын эле акчасын ала берсе, ал демек эле арам адалга айырмасы жок эле бир адам болуп калат да анда. Азыр бир адвокат өзүнүн ишин жүрүш үчүн, тагыраттын шабашкасы иш жүрүш үчүн бир жакшы эле бир аз эле келишпестик болгон үй бүлөнү такыр эле багытын өзгөртүп, соттоштуруп, ажыратып да салышы мүмкүн да негизинен. Толук ыктымал. Эгер ал ошо бар эмес, албетте. Арасында түшүнүктүү, жөнөкөй, адамгерчиликтүүлөр деле бар. Бар, эми жаш болсо да, улуу болсо да бар ар кандай арасында. Андайлар деле бар. Кой карындашым дегендер деле болсо керек. Эми жактоочулар бири-бирине мындай шерик болуп бир бөлмөдө отурбайт да, бири-бирин көрбөйт. Жактоочу өзүн гана өзү билет, анан жанында жардамчысы билиши мүмкүн кандай адам экенинчи. Анан кантип иш алып барат экенин биз билбейбиз да. Ошондойлор деле болсо керек. Адамгерчиликтүү намаз окуган жактоочулар деле бар. Бирок ыктымалдуулук бар. Ал бир адамдын жашоосунда туура эмес жака кетип калышына чоң жоопкерчилик турат да. Алла разы болсун. Негизи азыр үй бүлөлүк маселеге көбүрөөк киришип кеттик го. Өзү негизи жеке жашоодон карап, практикадан карап айтканыңызда, үйдө эркек киши кайсы учурларда өз билермендик кылып, мен гана чечет деп, кайсы бир учурларда аялдын айтканын кылыш керек. Мындай маселеде кайсы маселелерде, мисалы крупный маселелерде, мелкий маселелерде, жосу узакта чечиле турган маселеде же тез чечиле турган маселелерде кайсыларында аял кишини угуш керек өзүчө. Кайсы маселеде укпаш керек да, жалаң өзүн эле билгенин кылыш керек. Үй бүлө кодекс боюнча же мусулман? Жок, негизи эле мусулман катары эле мындай өзүңүздүн жашаган жашоодо практикадан да. Мен жеке түшүнүгүм боюнча, көз карашым боюнча азыркы өтө бузукулук өтө жайылган. 1 минутта эле адам бузукулукка кирип кетиши өтө коркунучтуу да. Заматта эле болуп кетет да. Заматта эле жана эле үйдө эле азыр бир шаардын башка бурчунда заматта эле бир нерсе алып эле интернетке чыгып кетип эле, анан Яндекс таксиге эле алып эле өтө мындай бузукулук мындай тез болуп кетиши ыктымалдуулугу чоң да азырчы. Азыр мурун мисалы үчүн акча менен да таба албаган күнөөлөрдү жөн эле бекер эле оңой эле бир звонок менен бир мындай менен кнопканы басып коюп эле өтө немеде. Мен оюмча эркек киши 24 саат аялын, бала чакасын көзөмөлдөш керек. Эмне болуп атат, кандай дем алып атат, ким каякта жазышып атат. Кээде мен ойлойм, анча-мынча таксилар аялын айтып эле, айтпай эле телефон чукурап, мессенджерлерин, жеке жазышууларын карап көрсө эле таң калат деп ойлойм да. Көзөмөл болуш керек сөз түрдө. Себеби аялдар ошо акылы кыска болгон үчүн, балким ишенчек болгон үчүн, балким башка бир кемчиликтер үчүн аял киши кээде өзү каалабай туруп деле, кээде ошондой туура эмес нерсеге, мошенниктерге, пирамидаларга, зынакорлорго, башкаларга кээде таза болуп туруп деле кээде аты булганып калышы мүмкүн. Жакшы ойдо деле күйөөмө жардам берем деп деле бирөөгө кайрылам деп, бир нерсе болуп, барам деп, бунун ишин бүтүрөм деп. Ошо мен ойлойм, азыркы күндө, заманда ар күнү, ар кадамын, ар немесин көзөмөлдөп туруш керек, башкарып туруш керек, ар немесинчи. Нанга чыгып келейин десе да, каяка, кайсы дүкөнгө барасың, качан барасың, каяка деп. Себеби азыр өтө эле неме да. Мисалы үчүн теги бул шаардын аркы башындагы бир зынакор азыр эле бир жарым саатта эле ушу дүкөнгө келип калышы мүмкүн. Өтө эле мындай замандар, кыймыл аракеттер өтө тез болгон үчүн
Мисалы үчүн сен ойлобогон эле нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Азыр Америкадагы келген бир турист сен көчөңүндө өтүп кетип атышы мүмкүн да, бир унаада. Билбейсиң да азыр. Эч нерсени алдын ала айта албайсың, күтүүсүз нерселер өтө тез болуп кетип атат. Ошон үчүн азыр биздин айылга качан кирсин, турист дешиңиз мүмкүн да. Любой нерсе болуп кетиши мүмкүн азыр. Унаалар деле тез жүрүп атат бардыгы. Ошон үчүн мен ойлойм азыркы заманда мындай көзөмөлдөп туруш керек. Кайсы таксиге отурдуң, кандай болду, эмне болду, каяка бардасың, кайсы дарыгер, эмне болду деп. Мен азыр бардыгын көзөмөлдөш керек. Бардык маселени мындай көзөмөлдөп, макулдашып эркек башкарыш керек деп ойлойм азырчы. Алла разы болсун. Дагы деле мына талаш маселе. Талаш маселени байкасаңыз, мурун 3 жолу менен чечип жүргөн да. Азыр 2 эле жолу калды окшойт. Жок болуп кеткен бир жолу ОПГлар менен чечип жүрүшкөн да. Мисалы карыздын өндүрүү болобу, жер талаш болобу, үй бүлөдө мисалы күйөөсүн маңкасын агызып коюш керек болуп калабы же аял тарапты мындай коркутуп коюш керек болобу, эмне болот? Мурун ушул ОПГлар, чорныйлар кадимкидей аралашкан да. Жада калса депутаттарды шайлап, министрлерди шайлаганга чейин керек болсо мындай кайсы бир мамлекеттик структурага чейин киришип турган да, башкарып турган. Бирок мына алхамдулилла азыр ушундай көп адамдардын мээнети менен ата талбасы деле көпчүлүк түшүнүп эле турат. ОПГ деген түшүнүк наракка кетип, азыр мен палан чорныйдын адаммын, палан чорный менен жакшымын дебестен, азыр ол жакты токтоткон да. Азыр мен ал талак алып чыгып апарып, караңгы жакка апарып, путу колун асып же уруп тееп, тарбиялап коем, чечип коем деген тема жок да почти Кыргызстанда. Эми болсо бир чеке жерде түшүнүк жок жерде болушу мүмкүн. Азыр ошол адамдардын бардыгы бир тарапка келип калды да. Сизге кайрылат через сот. Кимдин юристи күчтүү болсо, кимдин мындай сөзү күчтүү болгон болсо, жалаң сотко берүү бар. Аны экинчи тарап бар, ага чейин эле талаш кылганда шарият менен ушул бизге молдолорго кайрылышы жатыр. 2 эле жолу калды да. Ошондо мурукка караганда клиентиңиздер көбөйдү, мына ОПГ өнүгүп тургандан баштап ОПГ токтоду да ужечи. Азыр уже адамдар көбүрөөк сотко чуркап калыштыбы же көбүрөөк мечитке, имамдарга, муфтиятка чуркап калыштыбы азыр чечкени? Талаш дагы деле бар да бирокчу. Биринчиден биз билип алышыбыз керек, бул урулук түшүнүктөр, воровские понятия, орусча бул куфр да, капырчылык да. Себеби шарият эмес, По понятиям. мындай бул ар кандай өзгөрүп туручу, мисалы үчүн эле союз мезгилинде урулук түшүнүктөр башкача, кийин башкача бул өзгөрүп, пластилин сыяктуу эле өзгөрө берет да. Ситуацияга жараша өзгөрө берет, анан текеберчилик өтө күчтүү. Бир сөздөн ката кетсең эле сени о жерге жексен кылып, кемсинтип, намыска тийип, бул адамгерчиликке да туура келбеген, динге да туура келбеген, мыйзамга да туура келбеген, бул өтө бир күнөө түшүнүк да. Бул нерсеге бизде ошо жана ОПГларды пропаганда кылган, жана жакшы көрсөткөн бизде кинолор. Кинолор ушу жана Россиянын көбүнчө кинолору болушу мүмкүн. Анан кээде өзүнүн деле кээде актерлор кээде урууларды алиңдей кылып көрсөтөт да. Кылган иши жалаң эле ушу уруулук өндүрүп, анан бир жакшы жагын көрсөтүп коет. Бирөөнү сүйүп калып гүл алып берип, анан же бир кедейге бир нерсе үй салып берип койгондой көрсөтөт дагы. Анан же болсо жүрүм туруму жакшы, жалаң эле бул куфр. Бирок анча-мынча арасында бир эки жакшы жерин көрсөтүп коет. Анан биздин кино тармагындагылар бул уруулардын элдерин ошо жакшы көрсөтүп койгондор, ошолор күнөөкөр да. Бүт бандиттер жакшы көрсөтүп койгон. Бүт эле ошондой да. Бүт ошо жана биздин тамада бир жана тамашачу башкаларчы. Бул ошону биринчиден билишибиз керек бизчи. Бул эч кимге биз туура көрбөйбүз буну. Бул ОПГнын эч кереги жок да. Булардан бир адамгерчилик жактан чечкендери бир болушу мүмкүн, эми анча-мынча бирөөгө көп учурда эле бул каракчылык, тоношчулук, анан бир ишкерлерди чакырып бере келип, кичине бизге да бөлүп тур деп туруп, алар ушу тапкан акчасын кедейлерге жумшаса да башка сөз эле да. Өздөрүнүн өнүгүүсүнө анан апшак нерсе деп неме алышат да. Биз буну билишибиз керек, ар бир мусулман. Аларга биз махабат болбош керек эч кандай. Бул бир. Анан мурун деле негизи карапайым адамдардын ОПГ кайрылгандарын биз кездештирбейт элек негизи. Мен оюмча мурун деле буга аз эле адамдар кайрылган деп ойлойм. Кайрылса дагы айла жок кайрылган болушу мүмкүн, же ири сумма болгону кайрылышы мүмкүн. Майда сумма алар деле бир 50%, 30%га отурушат да. Мен оюмча буга мурун деле өзү аз кайрылып келишчү элек. Карапайым адамдар айта турган болсок. Мен оюмча азыр деле уже вообще эле кайрылбай эле калыша керек азырчы. Анан бул бир.
Анан бизге келгенде кээде карыз өндүрүп келишет да көбүнчөчү. Анан биз айтчу элек, ушундай кантип ушуну өндүрсөм болот? Биз сиз айткандай эле 3 жыл менен өндүрө аласың дейт элек да. Бул биздин жанагы бийлик ОПГларга каршы күрөш баштай элек деле айтчу элек бизчи. 3 жыл менен өндүрө аласың. Биз бар жолдорун айтабыз да. Адамдар биринчиден ошо сот аркылуу өндүрөт. Сот аркылуу сен сотко бересиң, анан мынтип бересиң, анан бул мынча жылга чозулат, анан ыктымалдуулук өтө аз. Колунда карызын төлөсүн деген соттун чечими бар. Болду, ошо чечим эле бар да. Өндүрүшкө келгенде кантип өндүрөт дегенде анын үйү болуш керек, анан камакка алыныш керек, анан расмий түрдө айлык болуш керек, анан ошонун андай болбосо, көбү бизде карызкорлор расмий иштебейт, расмий атын эчинеси жок болот да. Анан аяктан өндүрүш өтө кыйын. Өтө кыйын деп алдын ала айтып коебуз. Анан жобосо сен тергөө аркылуу өндүрө аласың дейт элек. Тергөөдө кантип өндүрөт? Тергөө негизи карыз өндүргөн акысы жок, милдеттүү эмес, акысы жок да. Бизде көбүнчө жанагы карыздарды мурун тергөөчүлөр мошенник деген, алдамчылык деген статьяга бурмалап бир эле сүйлөө менен бул жерде адамды алдоо жолу менен акчасын ээлик кылуу деген максатты көздөп деп бир сүйлөө менен эле анын максатын, ниетин биз биле албайбыз да. Анан тергөөчү тааныш билиши болсо, ошентип мошенник деп камап туруп анан карызын өндүрүп берчү элек. Анан мындай эле иши көп болуп, убактысы жок болсо, мындай адам келсек, буну сот аркылуу деп туруп. Мыйзамда ушундай жерлер бар да. Бияка да тебирсең болот, бияка да тебирсең болот. Ушундай жерлер бар. Тергөөчү ишине карап, анан немесине анак берагына карап туруп кээде тебирчү элек. Мурун ушундай мошенниктен иштерди козгош өтө кыйын эле, тергөөчтөн көз каранды эле. Азыр бирок биз байкадык, тажрыйбада уна алып, анан ушундай мошенниктерди дароо камап башташыптыр. Азыр ушундай өзгөрүүлөр байкадык. Бул бир. Экинчиси ушуну тергөөчү өндүрө аласың дейт элек, бирок анда өтө кыйын. Сен мошенник деп аныкташ үчүн өтө бир ниети, максаты, анан уна алам деп туруп барып туруп бир жерге баняга бир эс алып иштетип койсоң да ачык эле мошенник да. Кыйыныраак дейт элек. Анан үчүнчүсү адамгерчилик менен дейт элек да. Барасың, кой, төлөө, уят, анан мындай деп урушпай, сөкпөй, сабырдуулук кыл менен деп анан төртүнчү жолу бар дейт элек. Ал сен ошо караларга кайрыласың, бирок анда сен али камалып кетиши мүмкүн, мыйзам жактан сен илешип калышы мүмкүн деп эскертет элек. Бирок анда да сен мындай төлөшүң керек, анда да өнөбөнбөйбү билбейбиз, анан анда айтылат, бирок ал мыйзамсыз деп айтат элек. 4 жолу бар. Бунусу мыйзамсыз, бунусу шанс азыраак, бунусу да азыраак. Адамгерчиликке, акыркы мезде адамгерчиликке такап баштадык. Себеби жашоодо деле көрүп атабыз. Себеби жанагы карызкор адам дейбизби, же алимент төлөшкө милдет болгон атасы, күбөсү дейбизби, өзүнүн ынсабы болбосо, анан выжданы болбосо, мен буга балдарыма алимент төлөшүм керек, мен буну карызын беришим керек деген арадан ынсабы, выжданы болбосо, ал мыйзамдан качыш оңой экен, соттон качыш оңой экен. Тергөөчү көп болсо камап коет экен, карызын өндүрүп бербейт да. Бизде ойлойт, тергөөчү камаса, карыз өндүрөт деп ойлойт, бирок тергөөчүнүн милдети камаш гана да. Карыз өндүргөн милдети жок тергөөчүдө, коюлган эмес. Андай милдет башынан эле коюлган эмес да. Бизде ойлошот, бизде аны билишпейт делек. Тергөөчү камап гана берет. Камап эле кой, ооба. Анан камап койгондо кээ кой биздин үкөбүз камалып кетти, кой акчаңды берели деп анан сага жалдырап келет. Жалдырап келбей эле коюшу мүмкүн да. Кой, анын биздин чатагыбыз жок деп келбей коюшу мүмкүн. Келиш да мүмкүн да. Анда дагы мындай так эмес да, анык эмес. Анан андагы да жактоочуга акчасы кетет, немеси кетет. Анан айтабыз, сен тергөөчүгө сот койсоң, мен өзү берейин деп аттым эле сага, бербейм деп. Жүзүн тескери буруп алышы мүмкүн. Анан акырында ошо айтып баштадык, жөн эле мындай адамгерчилик дуа кыл, анан адамгерчиликче эле сабыр кылып эле күтөсүң мамилеңди. Акыры биз ошого өтүп алдык бизчи. Сен мамилеңди бузба дейбиз. Сотко тергөөчүгө келсең мамилең бузулат. Ал сен менен байланышпай койт дедим. Сен кандай карызың кутулуп кетсин, эмне маселе болду, эмне кантип ушуга батып кеттиң? Сура, балким жеке көйгөйлөрү бар. Сура, анан көбүнчө сүрүштүрүп келсең дини жок да, карыздардан. Намаз оку деп айт, намаз оку, Аллахтан сура карыздарың кутулуп кетсин деп, анын карыздан кутулуп кетишине өзүң кызыктар бол, дуа кыл сен дагы. Анан кийин ал сага деп туруп, сен урушпайт экенин билет да, сен мамилени үзбөйт. Балким бир күн акчасы болуп калганда көңүлү сага туура келип, сага берип коюшу мүмкүн. Бир жоксо иши жүрүшүп кетсек, сен берип коюшу мүмкүн. Биринчи сага берейин дейт да. Бул бир. Анан экинчиден мамилеңди сактап каласың. Анан намаз окуп калышыңда себепкер болосуң. Анан беркиндейди, али немеси бузулуп калса, ойлору бузулуп калса, бербей коюшу мүмкүн, өчөшүпчү. Анан сотко бергениң үчүн бербейм деп туруп өчөшүп алышы мүмкүн да. Ошого бул карыз өндүрүш өтө мындай татаал маселе. Кээде мындай карыз өндүрүшүн жолун да таба албай каласың да. Кээде адам
не кылышым керек деп өзү дагы юрист да жооп бере албай калышы мүмкүн да. Акырында неме деп келет да, карапайым адам жактоошуга келгенде мен карызымды алып колума алып береби деп келет. Ал ошентип түшүнөт да. Жактоочу барып туруп карызымды алып берет деп келет. Бул жактоочу келет, мен арыздын келишимди түшөм, сотко арыз жазам, соттон чечимди алып берем деп ойлойт да. Экөөнүн түшүнүү бири-бирин туура эмес түшүнүп алышат да. Мынакей чечим алып бердим го дейт. Ортосунда жакшы ачык сүйлөшүп алышкан эмес. Сен мага акчаны алып бересиңби деп сүйлөшүп алышкан эмес. Өндүрөбүз да, ананды кылабыз дейт да. Анан сот жактоочу башка колунан акча жок да, жеке барып туруп талап кылган акча жок. Соттун чечими мынакей, мына карыз, мына сот аткаруучу, мындай өткөрүп бердим, мен сот аткаруучу мен өндүрө аласың дейт да. Сот аткаруучу барат дагы төлө дейт, 15 күн убакыт берет. Караса үй жок, банкта акчасы жок. Анан кайтарып коет. Бул нечинеси жок экен, өндүрө албайбыз дейт. Анан сен өндүрүп берет деп ойлодум эле деп туруп, алар ушинтип ойлошот да. Ошон үчүн сөздөрү да берде маанилүү да. Сен эмне кылып бересиң десе, тергөөчүнү карыз өндүрүп бербейт, жактоочу өндүрүп бербейт. Болгон ортодо эле кичине ушуну кагаз иштерин бүтүрүп берет да. Бирок барып такалып туруп, жана кишинин өзүнүн ынсабына такалат. Ынсабы болбосо, аны башка эч нерсе менен ойгото албайсыз да. Алла разы болсун. Мынау үй бүлөлүк маселелердечи акча негизги ролду ойнойбу. Мисалы, үй бүлө ызы чогултат. Сизге мисалы күйөө тараптан келди же аял тараптан келди, сотко бересиз. Ошол убактарда экөөңөр бири-бириңерге акча сарптагыла, белек бергиле, бир жакта айланткыла, бир керектүү нерсесин алып бергиле деп акчасын сарптап салганда чечилген учурларда болгонбу же ал советтерди, ал кеңештерди бербейсиздерби? Жок, негизи жактоочунун күн тартибинде жараштыруу деген маселе турбайт да. Турбайт. Силерге ушинтип кайрылса жараштырыла деген негизи жазылган эмес да. Бул анын өзүнүн ыктыярында да. Көп учурда жашоодо болду, энесин окутабыз дейт да. Көп учурдачы. Эми элестетиң, сизге картошка сатып алган бирөө келди. Сен оняктан картошка сатып ал десе, анда сиз содаңыз сүрүшүп, ошондой эле да. Ошондой эле болот. Ошондой эле, сен картошка албай эле кой, бул жаман картошка. Өзүң башынан эле туура эмес картошка алып келип алгансың да. Бул мындай акылга да сыйбайт, андайлар аз да. Анан негизи биз гүл алып бер деп айтпайбыз. Себеби көбүнчө айылдар кайрылат. Анан ошо ажырашпа, анан бул жакшы эмес, акыры барып туруп баары ажырашкандардын көбүн биз жыргап кеткен көрбөдүк. Акыры барып туруп Россияга же Турцияга кетет, балдары биякта калат, кароосу калат, анан ушундай болот да. Анан биз айтпайбыз, бирок бирде болгон бир досум неме чалып калды, мага бир үкөм барат, анан ажырашуу маселеси боюнча. Ошо ажырашуу боюнча жибербей эле койчу дедим да. Эми айтып койдум эле барат деди. Анан үкөсү келиптир, эжеси менен келип алыптыр. Анан мен ал уже динди кичине түшүнүп, анан ажыраштыруу жакшы эмес экенин түшүнүп, анан уже бир этат болуп калдык сөздөрүнчү. Анан айттым, үкөсү келди, эжеси экөө турат. Негизи жакшы эмес, анан буга чейин айткан сөздөр айттым, анан андай болот, анан сен ажырашсаң, анан өмүр бою ушул күйөө ал ушундай кылды дейт, анан шашпа, анандай мындай деп бир-эки мусулманчылык сөздөр айткандан кийин, майыл деп кетиптир да. Кеткенен досум чалып атпайбы? Алар дейт, эжеси айтканбы, анын жактоочу эмес эле, молдо окшойт дейт. Мен үкөм деди, же өзү айтты, мен аялым менен жарашып кетейин дедим дептир. Демек адамды оңдосо, багытын өзгөртүп койсо болот да. Негизи көбүнчө бизде, эми биз жеке жашоодон байкайбыз, негизи көбүнчө ушу түшүнбөстөр, негизи көбүнчө ушу жанагы күмөндөрдөн болот. Мен ушунча буга бала туруп жашап келип атам, бул мени кул катары эле пайдаланат экен да деген ойлор болот да. Анан мени сүйбөйт, мен ушунча ден соолугум өмүрүм кетти, анан бул үй бүлөгө мен кереги деле жок экем да. Анан беркисе күйөөсү ойлошу мүмкүн, кайнеси, кече эле экөөлөө бала төрөп алып, эми ушун үнү чыгып калыптыр. Бунда жакшы адам чыкпайт депчи. Мындай жалаң жаман күмөндөрдөн ажырашуу болот да. Ажырашууга эшиктер ачылат да, көбүнчө жаман күмөндөрдөн да. Демек күмөн болсо, күмөндү алып салып жарашса болот да. Ачык айкын эми өлтүрөм, буну кызыңарды жок кылам деген учур болсо башка, эми ачык айкын андай бул кызым адам болуп экен, өлүп калат экен, майып болуп калат экен деп анда ачык айкын эле эми алып келип алсаң башка маселе да. Көбүнчө ачык айкын эмес да. Жарашып кетсе боло турган ыктымалдуулуктар чоң да негизи. Ошого жараштырган аракет кылыш керек. Анан биз эми мажбурлабайбыз, айтып эле коебуз, кой жакшы эмес депчи. Анан чындап эле талагын алган болсок, чындап эле жарашуу мүмкүн эмес болсо, анан талагымды алганмын, анан мындай ал жак чечилген десек, анан биз ошондо жолдорун айтабыз да. Мындай болот, мындай болот, анан мындай болот, мындай. Анда дагы олуктурбайбыз. Алимент канча болот, алимент мынча болот, ал дагы дароо өнүп кетпейт. Анан үй боло, үй айта албайбыз.
анан кайда үйүн талашсам болобу, ал сен үйүң эмне кыласың, анан талаш мен атыйын кетип тур ал жака депчи. Анан кээде ошолор мүлк талашкан учурлар да көп болот. Анан ажырашканда эле дароо эле ушу үйүн алып койсок болобу дешет да. Анан экиге бөлүнөт бул жерде аялдар. Үйүн кээде үй бүлө кодекси боюнча үйүндө жөн эле башын тырмап жатса деле аял киши үйүнүн жарымы аныкы боло берет да, эгер нике учурунда алынган болсо. Себеби ошо жанагы күйөөсү барып, көчөгө барып үй тапканда, курсагын тогузган дегендей маани бар да, чогуу нике учурунда алынса болду. Кимдин акчасын табылды айырмасы жок. Толук аял алса деле күйөөсүнүкү жарымы да. Ушундай боло берет да. Үй бүлө кодекси боюнча. Анан бизде ажырашса үйүн жарым меники болот деп эле ушинтип болушат. Анан көбүчө да үйүн карап келсе эле ойлогон эмес да мурун 5 жыл мурун ажырашабыз деп. Үйүн апасына каттап койгон, башка каттап койгон. Анан сен эмнеге талашып атасың? Эми болбойбу? Анан эмне жок бу каралган эмеспи деп ойлойт. Анан сен акчаң кеткенби дейбиз. Анан кээде акчасы кеткен болот. Бул үйдү толук өзү салгандар да болот. Кээде келиндер келет, мен күйөөм үйдө эле жатчу эле, мен Россияга иштеп үйүм ушу үйдө өзүм тургуздум дегендер да бар. Кээде менин да акчам кетти дегендер бар. 300 миң, 200 миң кетти. Сен 300 миң, 200 миң кайтарып бере алабыз дейм. Бирок анда далилдешиң керек. Анда далилдей албайт. Акчаны бого отурган, ага отурган, апарып берген. Ушинтип орто жолдо ажырашканда да бул именно ошо жанагы ушинтип эле калып кетемби, анан көчөдө калып кетемби, анан үйсүз калып кетемби деген ушул эле суроо менен калат да. Башка суроосу жок да. Мындай же. Жанагы алимент өндүргөндөр бар эмес, кээ бири. Алимент өндүргөнгө ошол жактоочу жалдап сотко бергенге чейин 2 эсе 3 эсе көп эле акча алып жүргөн да. Бирок ал жерде алимент өндүрүүдөн максат кек алуу үчүн эле болуп калгандай да. Мисалы машина 2 адам машина сүзүшүп кетти. Кичине чекесин чийип өтүп кеткен да. Экөөнүн деңгээлин карасаң, кийген кийимин, айдаган машинасын, жумушун карасаң 2000 сомго бүтө турган нерсе да. Майлы. Аман болсок болду деп туруп өзү жасап алганга деле акчасы кеңири жетет да. Бирок жанагы жерде наркынан өч алыш үчүн гана принцип үчүн талашкандар көрүлүп калат да. Ошол учурлардагыларга сиз азыр кандай дейт элеңиз ол жерденчи? Неме биз алимент боюнча көп кайрылышат. Кичине уруш талаш болуп калса эле биринчи куда тарапка айтпай туруп эле биринчи жактоочулардан билип алышат. Кандай болот, ажырашсам эмне болот, анан үй береби анан депчи. Бизге кээде алимент азайтуу боюнча да кайрылышат да. Күйөөлөрчү. Алимент азайтпаш керек экенин кийин да түшүнүп калды. Эми бул баланын акысы өзү кыйрат деле көп эмес депчи. Анан кээде алимент өндүрүү үчүн же алимент азайтуу үчүн дагы кээде чыгым өзүн актабай деле калат да. Алимент азайтуучулар жөнүндө айта турган болсок, мисалы үчүн алимент мисалы үчүн 2 балага 3000 сом деп каралган болсо, мисалы үчүн алимент азайтканда сот аны соттор деле көбүнчө эне тарапка тартат да. Анан жактоочуга бир 10 миң, 20 миң акчасы кетет, убактысы кетет. Анан кийин сен азайтсаң дейм, сот сага 3000 сомду 1,5 миңге азайтып койбойт. Билип ал. Сот азайтса бир 5 сом азайтат. Анда дагы сүйлөнүп, не кыйын болуп атабы? Эми балаң багып койсун, төрөт алгандан кийин деп сүйлөнүп жүрүп, көбүнчө азайтпайт. Мыйзамда каралган эмес, бирок соттордо инсанда азайтканы кайрылган жактоочулар эркектерди жактырбайт деле да. Жактырбайт деле. Кой уялбайсыңбы депчи. Анан биринчиден азайтышы кыйын. Азайтса да 5 сом азайтат. Сен жактоочуга кеткен чыгымың деле 2 жылдык ошо азайткан алиментиңден дагы ашып кетиши мүмкүн деп туруп биз азайтууга кайрылгандар үчүн айтабыз. Чында эле ошондой да, ал өзүн өзү актабайт да. Анан уят дагы да, негизичи. Чын-чынына карасаң, мындай иштеп тапса болот ошо азайта турган акчаны. Бирок алар эмне деп ойлошот билбейм. Эми кыйналгандар деле болот кедечи. Кыйналып кеттим, биякта өзүм үй бүлөм бар, анан өзү айлыгым аз, анан ден соолугум мындай деп туруп кыйналгандар деле болот. Алимент өлчөмү өтө чоң болуп калып кыйналгандар деле болот. Бирок көбүнчө кыйналбагандар деле кайрылат. Биз аларга эркектерге айтабыз, азайтпай эле кой дейбиз. Анан беркилер деле азыр акыркы мезгилде гана алименттер көбөйүп калды. Мурун өтө аз эле сүйлөшүп 5 сом, 1000 сом эле төлөгөн учурлар азыр жок. Чындап эле кескин түрдө бир балага мисалы жок дегенде 4-5 миң болуп, 2 балага 7-8 миң болуп, кичине бир нерсеге жарап калды азырчы. Азыр тааныш билишмен деле азайта албайсыз алиментти. Мурун азайтып салыш эле жактоочу бир нерсе кылып сүйлөшүп, азыр азайта албайсыз. Анан бирок өлчөмүндө эмес маселе, качан өнөт, убагында өнөбү деген маселе бар да. Көп учурда тажрыйбадан көрүп атабыз. Ажырашып кеткен күйөөсү дайынсыз Россияда, көбүнчө эле Россияда анан 5 жыл мурун алиментке берип койгон, 10 жыл мурун берип койгон, 3 жыл мурун берип койгон, кабар жок, же убагында төлөбөйт. Иш жүзүндө ошондой да. Анан эмне деп ойлогон билбейм, жанында башында ошо алименттин акчасынан бир нерсе болуп кетет, байып кетем деп ойлогон билбейм. Балким чындап эле муктаж алименттин акчасына балким. Бирок иш жүзүндө алимент убагында төлөгөн,
айттырбай төлөгөн же сотко бербей төлөгөн же соттун чечиминде боюнча убагында төлөгөн адамдар аз да. Салыштырма аласыз. Негизи сотко бербей деле төлөтсө болот. Биринчиден ооз эле сүйлөшүп алып, мен ай сайын ушунча берип турайын деп туруп жөн сүйлөшүп алсат. Жоксо нотариустан келишим түсүп алса деле болот. Мыйзамда жол каралган да, бирок бизде кыргыздардан колдонбойт. Нотариустан келишим туруп, келишим болуп туруп, мен сага алимент төлөйм, балдарыма ажырашкан себептүү 5000 сом төлөйм деп туруп келишим түсүп алсак, уже сотко уже берген акысы жок да. Сотко берген акысы жок. Сосын мынау маселе болгондо, талаш болгондо, жана айттык го, ДТП болгондо, жол кырсык болгондо же жер талашканда, же мондай үй бүлөлүк маселелерде, алимент же үй талаш болгондо убакта негизинен эле сотко кайрылууну шарият туура көрбөйт да. Ошол эле маалда эми сотко кайрыл ОПГдагылар, мисалы бирөө мушташып кеткен болсо, жер талашкан болсо, алар жазган адамдарды бир аттарды коюп ушундай көргөн да. Кыскасы мындай идеологиянын талаштары болгон да. Только бизге кайрылгыла. Мисалы чорныйлар, ОПГлар бизге кайрылгыла, биз чечебиз. Милицияга кайрылган болсоң, сотко кайрылган болсоң, ол туура эмес деп келген. Ошол эле маалда шарияттагы сотко же ОПГга кайрыла бербестен жөн эле Кудайдын өкүмү менен чечиш керек, мындай адамгерчилик менен, дин менен депчи. Анткени талаш келген учурда Куранда аятта бар, Майда сүрөсүнүн 22-аят. Ким Алланын өкүмү менен чечишпесе, ушундай көйгөйлөрдөчү, булар капырлар деген аяттарда бар да. Ушул түшүнүктү эске алды силерге кайрылып аткан учурда, балким оюнда мындайча айтканда адамгерчилик менен, Аллахтын өкүмү менен чечип ала турган маселелерди принцип үчүн деп жазып аткан учурда мынул чечимдер эске келеби? Алланын өкүмү менен. Негизи эле жактоочулар жөнүндө сөз кыла турган болсок, алар бул аятты билбеши деле мүмкүн көпчүлүгү. Билсе дагы маани бербеши мүмкүн. Билсе да бул бизге кыргыздарга тиешеси жок. Биз кыргыздар автоматически мусулманбыз деп түшүнүшү мүмкүн. Бул аят жөнүндө же укпайт, билбейт, укса дагы түшүнбөйт маанисин. Же ага тиешеси жок деп ойлойт. Бул жөнүндө ойлонбойт да. Ойлонгон эмес, эми балким 100дөн бирөөсү ойлонуп, кызыгып сурап, ушундай турбай деши мүмкүн, бирок негизи жактоочулук бул нерседен өтө алыс. Жактоочуларчы өтө алыс бул түшүнүктөн. Өзү да дин менен жашайбы бул жерде. Анан бул жерде бир нерсе бар да, негизи жана адамга кылган кесиби этикадына таасир этет го. Жактоочу негизи бул үчүн 5 жыл окуйт. Же сырттан окуса 6 жыл, 7 жыл окуйт, мисалы үчүн. Окуйт, ата-энеси буга акчасын сарптаган, ал жерде немелер бүт кулак месине куйган, чөйрөсү, бүт немеси бильярд ойносо да жактоочулар менен сүйлөшкөндө прокурор, соттор менен чөйрөсү, жашоосу буга малынып кеткен үчүн ал ошондон үй бүлөсүн багып атат, алкымын багып атат, ошондон жеп атат. Бунун эми кээ бирлеринин 100% кирешеси ушундан, кээ бирлеринин 50% кирешеси ушундан, кээ бирлер башка жерде айлыкка да иштейт. Анан ушундан да ошон үчүн жеген үчүн буга кадимкидей берилип, ыраазы болуп, буга сыймыктанып, буну жакшы көрүп калышы да мүмкүн да. Ыктымалдык чоң да. Мен ыймандуумун деген жактоочу деле өзү билбеген, каалабаган абалда өзү кантип ошол туура эмес түшүнүктөргө кирип калган, билбей деле калышы мүмкүн. Билбей деле жүрүшү мүмкүн азырчы. Сиз айтканда жанагы айткан ошо аятка түшүп калган, өзү билбеши деле мүмкүн да. Негизи балким билбейт азыр деле, мисалы үчүн да. Бул бизге тиешеси жок, бул баланча жана адашкандардын түшүнүгү деп деле ойлошу мүмкүн. Билбейм, бирок бул мага тиешеси жок деп, мен мындан алысмын деп ойлойт деп ойлойм да. Анан бул жактоочу кесип өзү башынан эле бул аятка алыс, бул тескери жак алып бара турган кесип башынан элечи. Демек, мусулман жүрөгүндө ыйманы жалындап, күйүп, мен бейишке барам деген талпынган ыкластуу адам жактоочу боло албай калат да. Негизи көп жерлерде аларда чектөөлөр бар да, дагы не деп го, тормозу тебилип калат да, ошондой. Бул албетте негизи мен Аллахтын ыраазылыгын табам деген адам илимдин негизинде Аллахтын ыраазылыгын издесе, ал бул кесиптен кайтат. Акырын кайтат. Шарият айтпаган учурда деле негизи адамгерчилик түшүнүктүн өзү эле жетиштүү да. Бул кесиптен рахат ала албайсыз. Рахат аласыз бир гана эгер максатыңыз акча гана болсо. Бул иши бүтөбү, мен чатагым жок, мен өзүм гонорарым алдым. Мен ушул нерсенен уна алдым, үй салдым, болдум. Мен максатым ушул эле десе, ал рахат алып жашай берет. Адамдын жеке чечилип атабы, чечилбей атабы, анан жүрөгү кыжаат болбойт да, ананчы. Бирок адамгерчиликти түшүнгөн адам бунда барака жок экенин көрө алат, тынчтык жок экенин, адамга жанын тартат го. Ушунун маселесин чечип берейин,
ушу чечип берейинчи ушу деп жан тарткан адам бул жактан байкайт да, чечим жок экенин байкайт, чечип бербейт экен. Кээде соттор дагы баш катат да, кантип чечем муну депчи. Кээде сот өзү ыраазы болбой деле чечкен учурлар болот да. Мыйзам боюнча карасак, адамгерчилик жактан карасак буну кутурат, мыйзам боюнча карасак буну кутурат. Айла жок, ошол кесип тандады, айла жок, бияка чечип берет. Бирок жүрөгү менен бияка кызыктар. Бияка чечсе анда ачык эле билинип калат ал жерде отурган таткысы экенчи. Бул адамгерчилик жактан караганда деле бирде бир медресеге барып калдык да. Ушул тиешелүү маселе да. Анан барып калдык, кыздар медресеси экен. Анан устазасы келип калып, сен кыздарга бир сүйлөп бериң деп калды. Андай сүйлөй албайм, мен андай жок өнөр. Десем мен сот болом деген, жактош болом деген кыздар бар деп калдык. Коюнчу деп, анан баланча кыздар тизип коюп туруп, анан отургузуп койдук. Анан андай болуш керек, анан кыздар дедим, кыздардын орду үйдө бала төрөйт, үйдө бала тарбиялайт, ошол. Ошентсе, анан табиятын сактап калат, динин ыйман сактап калат дедим да. Анан кандай болот, анан кыздар деле анан сот болуш керек экен. Биз мусулмандар сот болбосок, жактоочу ким анан сот болот? Мусулман жактоочу сот болгон жакшы да, чем бир теңирчи же атеист сот жактоочу болгон деп атпайбы? Анан мен ал жерде бул сөздү айттым, айтпадым, эсимде эмес, бирок башка жерде бир жерде айткан сөздүчү. Балким айткандырмын. Силер балким дедим, бир ошол жерде сот болуп жактоочу болуп балким бирөөлөргө бирөөнүн жашоосунда пайдаңар тийиши мүмкүн дедим. Бирок өзүңөрдүн ахиретиңерди күйдүрүп аласыңар. Себеби ал жерде көп маселелер бар. Мисалы үчүн дедим, бир кемпир 7 небереси менен жашайт, бирөөнүн үйүндө жашайт. Бирок мыйзам боюнча ал бирөөнүн үйү. Мыйзам боюнча ал аялды, кемпирди чыгарыш керек, мажбур. Сот аткарышы келет, жакасынан кармайт. Чөжөктөр менен кошо чыгарып салабыз. Мыйзам боюнча ушундай. Ошону чыгарып салганына ыраазысыңар дедим. Деп ошо бир эки суроо бердим да. Мыйзамды адамгерчиликке эле салыштырганда эле уже жок дедим. Ошо бир эки суроо бергенде эле анан жооп бере албай калышты да. Сен бир эки суроого эле башыңар аңгырап айланып кетти дедим да. Жана бир мисалды айттыңыз эле баягы. Машина айдабай эле, бирок машинанын четинде ичип отурган адамды. Дагы бир суроо бердим да. Мисалы үчүн жол эрежеси боюнча, мисалы үчүн мас абалда унаа айдап барганы болбойт, мүмкүн эмес. Айдап барган дедим. Бирок дедим, бир балдар жолдун четинде унаанын ичинде арак ичип отурушат, айдабай эле, машина өчүк. Анан ГАИ кызматкери келди дагы. Силер ушинтип машина унаанын ичинде арак ичкендер тура эмес деп эле алар жазалады. Силер жактоочусуңар же сотсуңар, ким тарабын талашасыңар дедим да. Анан азыр так эсимде эмес, ошол жерде анан кимдики тура дедим да, кимдики тура ушул жерде учурда мыйзам боюнча деген сөздү айттым да. Мыйзам боюнча айдаганда гана мас ичпеш керек. Башка учурда ичсе боло берет деген сөз келип атпайбы? Көрдүңүзбү? Анан албетте унаада отургандарга тура да деп уже ага беркилер тарабын талашып. Арак ичкен тарапка өтүп кетти да. Арак ичкен тарапташ болуп кетти да кыздар да. Анан көрдүңөр, бир суроо менен башыңар айланып кетти, аңгырап кетти дедим. Силер бир суроо мыйзам боюнча мындай ичкени бар, ал мыйзам боюнча 18 деген ичсе болот деген эле сөз да. Ал 18 чыктыңбы? Анда 18 чыккан болсоң, майли иче бер деген эле сөз да бердичи. Жактап кетти. Ооба, эгер силер өзүңөрдүн ахиретиңер үчүн силер иштесеңер да, бирок акыйдаңарды жоготосуңар деп айттым да. Бул бир. Анан дагы бир таксыр сүйлөшүп калды телефондо. Динге күйүтүү жакшы да. Сендей балдар жогорку ишке барыш керек деп калды телефондан. Мен аяк барганда вообще туура көрбөйм дедим. Аяк барганда мен үмөткө да пайдам тийбейт деп ойлойм дедим. Сен барышың акырында мен жаман көрүп телефон өчүрүп койду да. Сен бар, мен барбайм аяка дедим да. Мен аяка барсам дагы дедим. Мен билем, ал жерде бир айда иш көп да. Ар кандай маселелер, мыйзамдар келет. Сен 100 маселеден бирөөсү эле бир мусулмандарга тиешелүү же кемпирлерге тиешелүү, пенсияга тиешелүү, бир көпүрөгө тиешелүү болбосо, калган көп эле мындай бир өтө зарыл эмес маселелер да. Же туура эмес маселелер деле болушу мүмкүн. Мисалы катышып каласың. Сен катышып каласың, анан али бир пайда үчүн 99 зыянга учурап каласың дедим. Майыл дедим, мен мусулмандарга пайдам тийсе дагы дедим бир канчайым жылдан кийин. Мына ушул күндү күткөм деп туруп бир 3,5 жылдан кийин. Ана ушул жерде мен сүйлөп калдым деп туруп микрофондо ушул болсун деп калдым дедим да, 70-120 деп тоттон. 120 деп тоттон эки эле сүйлөгөн болот дедим. Сүйлөгөнүң эле калат дагы, калган 90% билебиз да, айрым эмне үчүн максатта барат. Билебиз, бизнесин коргош үчүн, башка үчүн, айда Аллах үчүн баргандар жок койсо. Анан сен айда сен максатыңды ишке ашыра албайсың дедим мен.
Бир мен үмөткө пайдам тише дагы дедим, майли 7 жыл депутат болдум, мисалы үчүн бир жерде бир мечиттин же бир маселенин пайдасы тийип калдым, бирок мен ал жерде өзүм этикадым, акыйдамды бузуп алам дедим. Мен акыретимди күйгүзөм дедим да. Сен мен чөйрөм, тегерегим, баскан турганым бүт эле ушундай болот. Тем более көпчүлүгү болот. Мен дамлардын чөйрөсүндө жүрбөйт анда. Алла Таала бизге эмне деп буйруган? Сен эң боло өзүңөр жана үй бүлөңөр тозоктон куткарыла деген да. Мен өзүм тозоктон куткара албайсам, өзү ушу эркин жүрүп эле көзүм тие албайсам, кулагым тие албайсам, оозум тие албайсам, мисалы үчүн да. Мен ал жерге барып туруп, тандап туруп өзүм эле кантип ошо бир сарайга кирип, малканага кирип, анан кантип мен ал жерден гүл болуп, мисалы үчүн чыгам да, тебелен, мисалы үчүн да. Ал жерде жалаң эле даже шарият эмес, адамгерчилик жактан караганда деле ал жерге эл үчүн барам дегендер, элге жакшылык кылам дегенде деле жакшылык деген эмне деген түшүнүк бар да. Жана адамгерчилик деген нерсе бар го. Адамгерчилик деген нерсе адамга жакшылык кылам деп жакшы ниетте барышы мүмкүн, бирок эмне жакшылык, эмне жаман дегенди аердегилер билбейт да. Барганда да сен үнүң аерде бир мындай эле болуп калат. Мен ал үчүн жаман көргөн да. Мен негизи ойлойм, негизи мындай коомдо бир буну мен бирде акыркы шайлоо учурунда дагы телеканалга чакырышканда парламенттик система жакшыбы же анда мандаттын система жакшыбы деп суроо бергенде мен 2 жолу телевидение сүйлөгөм мен. Парламенттик келеби, анда мандатны келеби, ал эч кандай маанилүү эмес дедим. Биз коом өзү бизде көбүнчө эле депутаттар менен соттор менен эле баарын чектей беришет да. Мамлекет каякта карап атат, анан президент каякта жүрөт, анан андай мындай депутаттар эмне кылат деп. Мен жеке түшүнүгүм, көз карашым боюнча, ишеним боюнча коом өзүн оңдобосо, коом өзүн түшүнүгүн, этикадын оңдобосо, өзүн тарбиялабаса, анан бул жогорку деңгээлде оңдолушу мүмкүн эмес деп ойлойм менчи. Демек биз коомдун оңголушуна, чөйрөбүздүн оңголушуна, үй бүлөмдү оңдосом, досторум оңдосом, кой урдаба, антипе, тигинтпе, ата-энени калтырба, анан ар бир тыйыныңды кара, анан адал барамбы кара. Негизи дин бул коомдун жакшылыгына го, негизичи. Негизи коомду биз неме кылбайбыз да, биз кан сорбойбуз да. Негизи дин андай зыянына түшүрүлгөн эмес да динчи. Негизи менин түшүнүгүм боюнча биз ошо качан ошо даватчылар, динди жеткирүүчүлөр коомго ыйманды жеткирсе гана, коом ыйман менен жашашты тандаса гана, ошондо гана системасына карабайт. Парламенттикпи, кандай депутаттарын талап кылганда, булар мечитти талап кылат, намазды талап кылат, гусулкананы талап кылат. Бизге динибизге шарт түзүп бер. Мен ачка калсам кала берейин, жолдорум чуңкур-пуңкур болсо деле мейли, көчөлөр жарык болсо мейли, мен унам баллон жарылса жарылсын. Мен балам Алланы танысын, акырет танысын деп туруп, ошону талап кылат. Ошону талап кылгандан жактоош неме ошо жана эл өкүлдөрү ошондо талап кылса, анан эл өкүлдөрү ошондой чечимдер чыгарат да. Кой, элге жол керек эмес экен, ун керек эмес экен, биринчи кезекте ошо жанагы кедейлер, карылар, дин эмне күндү зекет берүүгө, анан медреселер, ошондой жана немелер, жана калктын эң аярлуу катмары да, динибиз ошо калктын эң аярлуу катмарына багытталган да. Негизи мен буга чейин айткам да, негизи элдин өкүлү негизи эң биринчи кедейлерден башташ керек. Мэрби, акимби, негизичи сотпу ким болот? Биринчи кедейлерден, алсыздардан, жесирлерден, жетимдерден, ошолор аяп, боорукерлик, меримдүүлүк болбосо эч бир системада меримдүүлүк, боорукерлик, кечиримдүүлүк неме кайсы система болбосун ошол нерсе түшүнүк, идеология жок болсо, мисалы үчүн, анда барака болбойт да, эч качан болбойт. Мыйзамдарды өзгөртө берет, конституцияны өзгөртө берет, болбойт экен, мындай кылыш керек экен деп туруп өзгөртө берет, костюмдар өзгөртө берет, анан башканы өзгөртө берет, бирок баары барака тынчтык болбойт коомдачы. Мен ушу түшүнүккө эле неме кылам, анан берден жанагы бул жанагы сиз айткан бул сот, мыйзамдар, башка, анан депутаттар бул болгону бир мындай эле бир себептер эле да. Жанагы негизи калктын эң муктаж бөлүгүнөн башташ керек деп айттыңыз го. Мисалы, спорт аянтчаларын куруп, парктарды куруп, мынанча бюджетке бөлүндү деп, анан кызматтык унаалар, анан бир жерге моундай айкелдерди куруп, бир көрүнө турган нерсени курбастан, аялдамаларды көбүрөөк куруп, көбүнчө эл көп калданган жерге туалеттерди, отургучтарды деген маанинде айтып тасталды негизи. Ооба, бирде айткым келген нерсе жанагы бизге кайрымдуулук жаатында дагы алектенебиз да. Альхамдулилла. Кайрымдуулуктан бизден көбүнчө муктаж үй бүлөлөр кайрылышат. Эмне кайрылышат бизден? Көбүнчө эмне сурайт? Бир 3-4 эле нерсе сурашат да. Бизденчи кедейлер, мискиндер эмне сурашат? Азык-түлүк сурашат. Тынбай эле сурашат да. Азык-түлүк берем десеңизчи, азыр бир жарыя кетирсеңиз, 100 000 адам жөнүнө келет да. Арасында көбү кедей болот, кедей эместер келип керек болсочу. Азык-түлүк сурашат.
кийим сурашат, балама кийим алып бере албайтам депчи. Анан турак жай сурашат. Турак жай. Себеби көбүнчө батирлер жашашат, көбүнчө атасынын үйүндө жашай албайт, эмнегедир акасынын үйүндө жашай албайт. Көбүнчө эле көз жоктор, көбүнчө эле көз барлар деле турак жай. Бизде эң көйгөйлүү биринчи адамдын мукаждыгы ошо жанагы азык түлүк, кийим, турак жай. Ушул үчөө. Андан кийин жанагы дарыланууга, операцияга акча. Үчүнчү, бул төртүнчү кезек. Бул берки булардан да себеби үй болсо, кийим болсо, азык түлүк болсо оорубаш деле мүмкүн да. Оорубай деле, себеби биз муктаждар көрөбүз. Көптөн бери эт жебей, витамин аз болуп, чачтары биринсе түшүп биринсе болуп, ошо азык убагында жебеген үчүн ошо ооруга деле апарат экен да. Демек, ушул биринчи муктаждык болуп атса, буну чыдай албай турган болсоңуз, бирөө сизге бүгүн аным түгөнүп калды десе, кое тур, биздин депутаттардын күн тартибинде бул 2 айдан кийин каралат десеңиз, ал өтпөйт да, ал бүгүн ачка калды. Бизде буну жылдыра албайсыз да. Буну кийинки жылдын бюджетине карашыбыз керек деп айта албайсыз да. Ого чейин ол бай болуп кетиши мүмкүн. Мисал үчүн да. Бизде да бир мисал айтайын. Бизде бир айыл өкмөттүн депутаттарынын төрагасы бар эле да, бирок өтө мындай мүнөзү намаз жок эле, бирок өтө өжөр эле да. Депутаттардын айыл өкмөттүн маңгасына кызырат эле да. Мындай өтө мүнөзү мындай эле да, курч эле. Анан кийин эле депутаттардын төрагасы да айыл өкмөттүн бюджетин алып келди да. Карасаң да экөөбүз чай ичип атабыз, карасаң лагман жеп турабыз. Мына бюджет дейт. Но эмне дейт? Көчмөндөрдүн оюна 300 миң сурап атат дейт. Жалал Абадта Сузак районунан ошо Ысык көлгө көчмөндөр оюну бар эле. Ошого бирөө жүктөгөн мойнуна мамлекет 300 миң канча сом карап бюджеттин айыл өкмөт бериптир. Айыл өкмөттүн кызыкчылыгы карапайым адам эмес да. Губернатор, акимден бир тапшырмалар тияк бягынан анан карасаң дейт, экөөбүз менен тамашалашып отурат да, экөөбүз ака болуп калабыз, анан карасаң дейт, эмне деген бул дейт, 300 миң. Анан бул дейт, карамда бирөөнүн айыл өкмөттө бир канча жыл иштеп кеткен экен, азыр 70 жыл юбилей болуп атыптыр. Депутаттар ошого юбилейине 15 миң сом берейли деп атыптыр. Ушул сыяктуу нерсе, анан прочий деген сөз бул эч кандай каралбаган, алдын ала каралбаган бир чыгымдарга, багыттарга деп туруп прочийге бир канча миң сом да. А прочий деген сөз бул жанагы комиссия келсе, анан башкасы келсе, анан курсагын тоозганын сабынага барган деген сөз да. Бул кайсыл айыл өкмөттүн жылда мурун жазында болчу, азыр декабрда болуп калыптыр, сессиясы болот да, бюджетти карайт 1 жылдык. Бир айыл өкмөттүн бюджети мисалы 10 миллион болушу мүмкүн да. Эч биринде күн тартибинде курсак ачтар, кедейлер, кийими жоктор, үй жоктор каралган эмес. Жок. Эми билбейм, кээ бир айыл өкмөттөргө инсаптуу, имандуу жаштар келип эле эми кедейлерге бөлөлү деп калышы мүмкүн да. Аны четке какпайм. Бирок негизи жок да. Кедейлерди, мискиндер, чындык муктаждары караган адамдар жок. Же айтпайт эч жердечи. Жалаң эле ошо жанагы машинасы барларга жол тийгизип коюш керек. Анан эс алгысы келгендерге жарыкты аялы менен паркта сейилдеш керек. Элитин домдо жашагандар кичине эс алуу детский двор кылыш керек. Ошондой керек, бирок биздин калктын расмий маалымат боюнча 30% калк аз камсыз үй бүлө. Аз камсыз үй бүлө деген бул бир канча жыл боюнча бир айлык кирешеси мисалы 900 сомдон баштап 2700 сомго чейин. Бул бир канча жыл мурунку маалымат. Айына ошончо бир адам башыначы. Кедейлер ойлобогон билбейм, башында кандай болгон, кийин кандай болгон. Бизде именно ошо жок да. Турак жай боюнча да мен кээде ушундай ойлогом да, бийлик ошо атайын ошо үй жокторго, жесирлерге атайын бир жатаканалар курса, бир бөлмөлүүчү. Көчөдө калгандар бар да. Ошолор бар. Разы болсун. Мына статистика боюнча миңдеген үй бүлөлөрдө эркек киши зулумдук кылган, аял киши зулумдук чегип, баягындай көчөдө калган, ур токмокко калган, мындай утур эле маалыматтарга чыгып атат да. Бул эми ачуу чындык. Ушундай болуп эле атат. Эркектердин айынан аялдар кыйналганы. Анан миллиондогон үйдөгү эркектер аял кишинин оор заар тилине чыдай албай, өлүк менен тириктин ортосунда жүрүп, сөлөкөт эле калгандагы учурлар бар. Мындай аял тараптан зулумдук көргөн, кордук көргөн эркектер да толду. Бул эми көрүмсүз чындык да, эч ким көрбөйт деле, эске деле албайт. Ушул учурлардачы эркек киши кайсыга карап туруп чечим чыгарыш керек? Мисалы, аял кишинин кайсы жерине чейин кечириш керек? Кайсы жерине келгенде кечирбестен мындай үй бүлөлөр ажырап кетет. Эми бардыгы эле катасы үчүн үй бүлөлөр ажырай турган болгон болсо, анда баары бир аял кишиде кемчилдик болот, эркек кишиде кемчилдик болот да. Кайсы жерине чейин кечире алыш керек? Кайсы жерин эске албай коюш керек? Мен эми зулумдук жөнүндө айта турган болсок, зулумдук жанагы физикалык зулумдук, уруп койду, түртүп койду, анан антип койду, бул көзгө көрүнөт да. Айтсаң дагы окшошот да.
түртүрдөн уруп койду анан көбүнчө качан же өзүнүн арагынан ачуу күйөөсү болгон, ачууну тез ачуусу келет. Же болбосо жанагындай руханий зулумдук бар го, руханий. Аны качан антесиң, качан мынтесиң, элдер мынтип атат, сен жүрө бересиң, аны эзип жүрө бересиң, шалпы кандай мындай, сен колуңа келбейт андай мындай деп бир нерсе келип руханий зулумдук деп койсо отурамызбы? Муну жана психологдун сөзү менен жана буллинг деп коет, бир нерсе деп коет да. Буллинг деп коет, жана ал көзгө көрүнбөйт да. Мен анан аны ачык айтылбайт. Мени аялым мынча жылдан бери мага психологиялык зулумдук кылып келип анан деп ал айтылбайт да. Ал көбүскөдө да аны бир жерге жаза албайсың деле да. Милицияда анан статьяда жок да. Күйөөсүнө ушунча зулумдук келип аны ичип туруп анан бомж болуп кетиптир, анан буга көрсө 7 жылдан бери мынтип мына сөздөр айтып туруп анан зулумдук кылган экен деген нерсе жок да. Анан далилдеш да кыйын, аны кармап да көрө албайсың да. Анан ошон үчүн мен оюмча ошон үчүн жанагы физикалык зулумдук эркектерде күч болгон үчүн анан сөздү көтөрө албайт, сөз таба албай калганда анан кийин күч колдонуп жүрүшү мүмкүн да. Ага балким аялын деле тилүү себеп болушу мүмкүн балкимчи. Демек бул жерде физикалык зулумдук көп, анан эркектер тарабынан көп болгон үчүн, эркектер күчтүү болгон үчүн, аялдар өзүн коргой албаган үчүн ошо көп айтылат деп ойлойм коомубузда. Бирок жандай негизи аялынан зулумдук чекти деген бул сөз жанагы бул негизи мусулман эркекке жарашпай турган сөз. Мен оюмча аялы жана өтө бир стерва, өтө бир кобра болсо дагы буну бир жанандай эркек эми согуш үчүн жаралган, жихад үчүн жаралган, өлүш үчүн жаралган, дин үчүн өлүш үчүн жаралган да мисалы үчүн. Анан ал аялдын эмеси ага мындай эле бир мындай стресске түшүп кетпеш керек да мусулман адам. Бул жанагы кээ бирлер ошо аялынын мотивация берет деп башташты азыр мисалы үчүн. Мотивация бериш керек аял киши деген, анан аял жакшы, эр жакшы, аял киши хан кылганда аял деп эле эркектерди вообще эле бир пластилин кылып коюшту да. Аялы мынтип кармап эле күйөөсүн мынтип пластилин кылып же хан кылат, же губернатор кылат, же лох алкаш кылат деп элечи. Ал жанагы алсыз, акыйдасы жок, ахиретти билбеген, өзүнүн милдеттерин билбеген, Алла Таала мойнуна койгон милдеттерин билбеген, ыйманы алсыз же ыйманы жок эркек гана аялынан мотивация алышы мүмкүн. Аялы жакшы мамиле кылып койсо эле, болду эми мен эрдик кылам көчөгө, анан мен коомго менет кылам деп ошо ыйман алсыз эркек гана ошо мотивацияга муктаж болушу мүмкүн. Жана ошол аялдын мотивациясынан бул жакшы жагынан мотивация алышы мүмкүн, а жаман жагынан анан мен үчүн жашап жүрөм, мен аялым анан мага жакшы тосо албады, анан тамак кылбадык деп туруп, анан аялынын жанагындай кичине пешинеси тырышып калса эле, кичине тескери карап жатып алса эле, анан ушу иштеп эле койсом окшойт, Россияга кетип калсам окшойт деп динин да сатып берип, анан аялым айткан туура эле окшойт, анан Россияга кетпейли, биз качан үй бүлө болобуз десе эле аялынын сөзүнө таасирленип, өзүнүн жашоодогу арам адалды билбесе, ошо өзүнүн милдеттерин билбесе, шариаттагы диндеги Алла Таала койгон ордун билбесе, ошентип аялынан таасирленип, терс жакка же оң жакка таасирленип, мотивация ала албай, же туура жакка, туура эмес жакка кетип калып, анан бул ошо жанагы мен ойлойм Алла Таала ошо койгон өзүнүн ордун билбеген эркек гана мотивация алат, же болбосо таасирленип тескери жакка стресске түшүп кетет да. Анан бизге аялдан да өткөн немелер көп да, сыноолор көп да, мисалы үчүн мен анда ал мен эртең өзүнө кол салып жүрөбү мисалы үчүн да. Бизге эркек кишиге негизи биз эмне мотивация жетиштүү бизге. Али орустар айтмакчы пряник кунут деп коет. Али шириндик ана камчы деп коет да. Эркекке эмне камчы жана шириндик болот мисалы үчүн. Шириндик эми бейиш, жана хур кыздар болушу мүмкүн мисалы үчүн да. Эми сабыр кылсам анан ошо максат бейишке жетем, хур кыздар бар да, суулар бар, дарыялар бар, сүттөр бар деп мисалы үчүн. Али шириндик, пряник. Камчы эмне? Мен азыр эркек катары мен туруп бүгүн үй бүлөм бакпасам, анан дин жеткирбесем, анан андай кылбасам, үмөткө иштебесем, мен эртең али булар коромжуда утулгандар, жоготуучулар, зыяндагылар деген жана Аср сүрөсүндөгү ар бир инсан зыянда дейт го. Ошо зыян көрүүчүлөр жана тозокко кирүүчүлөрдөн болуп калам деген ошол мотивация жетиштүү да негизи. Анан сен аялың жана качанга чейин чыдаш керек, кечириш керек дегенге барып такалат сурак. Аялың эми мисалы үчүн жанагы ыйманы бар болсо, динге каршы болбосо, мындай ширк кылбаса, чоң күнөө куфр кылбаса, анан өзү дейди беле көчөгө чыгып кетип жалаңача мен иштеймин, өзүм билем деп эле тойлорго бир жактара кетип калбаса эле, итаат кылып атса, мейли жалкоо болсун, мисалы үчүн да, апаңа кызмат кыла албасын дейли, мейли бала төрөй албасын, үйдө мейли тиричилик, турмуш тиричилик иштерди жакшы кыла албаса, жакшы тосуп албаса, жыртайып тосуп албаса, бирок сага итаат кылып атабы, тамагын кылып атабы, эптеп-септеп, кирин жууп атабы, эптеп бала төрөп берип атабы, эптеп-септеп намазы бар, жолугу бар албетте, парыздар аткарып атабы,
калган жагы сен ойлогондой Шахризада боло албайса, жанагындай тысячи одна ночтогудай боло албайса, мисалы үчүн да. Болсо эмнегедир биз акыркы жылдары гана ошо көңүл буруп калдык да. Мурунку жылдары катын болсо болду эле да, мурун бир сөлөкөт болсо болду эле. Анан алиндей жакшы кийинбедиң, анан сен эмнеге мындай кийинбей атасың деп эле жана курстар көрүп алып эле антса болот экен, мынтса болот экен, движение бир нерселерди көрсөтпөбүз, жана көбөйүп кетти го, жанагындай интим гимнастика нерселер көбөйүп кетти го. Өтө эле майдаланып кеттик да. Негизи жана хадис бар го, мен ушуну айткым келди эле, учуру келип калды. Жана хадис бар го, 100 жылда аялыңа жакшылык кылсаң дагы, аны бир кичинекей бир кемчилигин көрсөк, сен өмүр бою сен жакшылык көрбөдүң деп туруп, аял киши ушундай куфрга түшүп калат, жандай шүгүрсүздүккө түшүп калат деп атпайбы? Мен ушунун тескерисин байкап атам да, жашоодончу эркектерден көрүп атам да бул нерсеничи. Мисалы үчүн эми көөдө өзүң жашооңду ойлоносуң да, карап, мисалы аялың карайсың, сага кыз мөзүнгө тийген, анан 3-4 бала төрөп берди, ден соолугу кетти, кан азайды. Эми балким бир кайын журттан да анча бир нерселер чыдап жүрөт, балким билбейбиз да. Биз көрбөйбүз аны жашырын согуш калат. Да бир нерсе, анан балким өзүң деле эркек катары, кээде бир үкөлөр кайрылганда айтам да, сүрүштүрүп келсек, эркек катары деле милдеттериңди аткарбай аткан болушу мүмкүн да. Досторуңа бир неме кылып жүрөсүң, анан ал сага бергени көп, негизи ден соолугун кетирди, өмүрүн кетирди, сулуулугун кетирди, башка кетирди. Анан балким сен кээ бир нерсең чыдап да жүрөт да. Балким мисалы үчүн колтугу житашы мүмкүн, оозу житанышы мүмкүн. Анан улактан келип эле сасып басып эле, келип балким бир нерсе кылып сразу эле үстүнөн эле бир нерсе кылып эле, мисалы үчүн да, сен зорго эле чыдап жүрүшү мүмкүн. Балким жылуу сөзүң деле жок, көңүлүң деле жок, сырдашпайбыз, балким телефон чукулап отурабыз, мисалы үчүн, мисалы үчүн көңүлүндү албайбыз. Бул жөн эле үйдө бир кул катары эле көрүшүбүз мүмкүн. Негизи биздин коомдо өзү негизи ушундай кул катары көрөт го келиндер негизи. Өзгөчө түштүк тараптачы биздей бөлбөйт. Биз ушунтип эле неме кылганбыз дейт го, мисалы үчүн. Негизи сүрүштүрүп келсе, өзүң деле бир кыйрат деле бир мындай бир сүйүп эле тие ала турган кемчиликтерибиз көп да. Же бияктан жактан жок. Анан бир күн эле калсаң, ушунча сага кызмат кылып аткан болсо эле, анан бир күнү карасаң эле баш ооруп эле бир нерсе болуп, же маанай жок бир нерсе болуп эле жакшы тосуп албай калды, жыртайып тосуп албай калды, же күнү тескери карап жатып алды бир нерсе болуп. Анан кийин эмне болду, анан ушунча кылып атсам сага, үй кылып атсам, да эмне жакпай атат сага? Жашаң келсе жашабай, кетип кал анан. Жакпай атабы жашоо деп. Өзүң арагынан эле сен кыйрат деле бир нерселерде акылларын берген эмессиң. Анан ал өзү чыдап келип атат, өзүчү. Ушунун үстүнөн иш жасасаң, жакпаса кетип кал деп атсаң, анан ал кете турган атасынын үйүнө батпайт. Атасы да динде эмес, акасы да динде эмес. Же үмөт аны багып үйгө батырып албайт. Үмөт аны коргоп, карындаш көчөдө калып тур деп багып кала албайт. Анан алам кылып, не кылышын бияка да батпайт. Ишенген күйөөсү эртең буюрса үй бүлөк болсок, анан көлгө карай салабыз деп атса, мисалы үчүн, же жылуу сөз укпаса, же бияктан канааттанбайса, мисалы үчүн да. Анан эркектерди мен ушундай, ушу хадис эркектерге да ушунча кылган кызматын көрбөйт да, анан кичине эле бир болбогон нерсе. Анан же болсо эле идишти катуураак коюп койду, же бир күн тамак кылбай койду. Эмне болду анан? Жетишпей атасыңбы? Эмне кыйын болуп кетти турмуш деп эле сразу же ажырашууга, же урууга, же экинчи катын алам деп. Демек ушуну айткым келди, мен ушуну өзүдөн да ушуну көрдүм да, эркектерден ушу катаны көрдүм. Кээде өзү да ойлонобуз да. Анан кийин деп туруп, анан кээде боор ачып, аларды биз тең туш катары эмес, бир үкөбүз катары бир мындай камкордук, меримдүүлүк, боорукердик, бечара алсыз да бул эми. Мен да ката кетип атам, мен жакшы неме кыла албай атам деп, жакшы шарт түзүп бере албай атам, канагыз, тиягыз деп туруп, боор ачып койгон, биз боор ачып ушундай кыла албайт экенбиз деп койдум, убакыт бөлө албайт. Балким ошо да себеп болушу мүмкүн. Анын бир али кече бала эки баласы менен боюн чыдай бердик, мисалы үчүн. Демек ошо көңүл бизде деле демек ката бар экен. Ошол хадис бизге да туура келеби деп койдум да. Ошончо аялдар деле бизге жакшылык кылат да. Ошону көрбөй, анан бир кичинекейин чыдабай, калган баарын четке кагып үргендей эле бизде деле бар экен деп койдум да. Эми бул эми динден алыс болгон үчүн да биз ошо. Алла разы болсун. Мынау акыркы суроолордон сизди Кыргызстан аялдардын укугун коргоп, жактап жүрүшү боюнча тааныйт да. Эми башка иштериңиз деле толтура биз билгенден. Бирок интернетке чыккан, элге таанылганда баягы жолугу себеп мектепке киргизбей коюп, же жолук салынган эже карындаштарыбызды жумушка албай коюп, же кемсинткендиги себептүү сиз алардын укугун коргоп, талашып, көп элдер көп болушту. Ошол учурда сизге көбүрөөк аял кишилер каршы чыкты да. Кээ бир эркек кишилер дагы болгон, бирок мейли эми жолук салына берсин эми деп калып кеткен. Бирок аял кишилер ушундай каттык туруп, сизди мындай айткан сөздөрдү могул жерде эфирде айтыш дагы кыйын да. Ушундай бир аябай бир эмелерди, каршылыктарды көрсөтөт да. Ошондо аялды түшүнбөй калдыбы? Мисалы бул деле аял да. Мисалы эркектерге караганда жакшыраак түшүнүш керек эле да, эми жолугу менен кире берсин, эми жолукта эми жүрөгүнөн каалайт да депчи.
наоборот эркек кишилер кээ бир жерде бир эки сөзүңүзгө токтоп калды да. Аял кишилердин аялды түшүнбөй аткандыгын сиз түшүнө алдыңызбы, өзү же түшүнө албадыңызбы азыркыга чейин? Аял катары бирде ал жерде карабайм. Көбүнчө мындай да, эмнеге бизге айта турган болсок 2020 жыл 2022 жылга чейин болду адашпасам, 2020 акырында башталды. 2 жыл аралыгында биз расмий түрдө 250 божомол 250 мектептин үстүнө арыз жазганбыз. 250 мектеп Кыргызстан боюнча. Анан альхамдулилlah мен бул ойлойм, бунун ошол иштин жүрүшү, кылышы, күч кубат Аллахтан берген бизге, Аллах Таала күч кубат берди бизге, сабырдуулук берди. Анан көптөгөн мусулмандар дуа кылган экен, биз кийин билдик, көчөдө көрүп бизге дуа кылып атык дедик. Андан сырткары бизге мамлекет тарабынан да колдоо жакшы эле болду. Прокуратура тынбай чалып, эмне кылыш керек, укук бузулуп атат деп. Анан эмне кылыш керек деп прокуратура өтө бизди колдоду. Дерлик арыздын бар 100% негизи бизге оң тарабынан чечилди. Кимдин үстүнө арыздансак, бардыгы жолук сакталып калды. Көгөрүп туруп алгандар да болуп, акыры баш ийди да, прокуратура дегенде. Анан милицияларга деле курдомат арыз жазгандар болду, митинг кылгандар болду, эжекелер бул андай мындай блогер андай мындай деп, игил деп курдомат кылгандар болду. Мен бирок милициялар да жакшы мамиле кылып, эми билесиз да биягы мындай деп, алар балким мусулманчыл, милициялардын көп эле негизи динге көз карашы жакшы эле негизичи. Мен билем, мисалы иштешебиз, көп эле намаз окуш керек, оруныш керек, негизи туура эле көз карашты эркектерчи динге. Милицияларчы. Анан алдар эле жакшы эле неме кылышты. Мен үстүмөн арыздан пайдаланып эле мага эч бир зулумдук, бир да бир кыйшык сөз укпадым мен. Сиз мамлекет тарабынан жазган арыздарды сизге каршы көп иштеп эч бир. Биринчиден Алла Таала бизге мындай жакшы көрсөтүп колдоп атты. Анан экинчиден ошо ынсаптуу милицияларга туш келип, прокуратурага туш келип калып аттык. Бирок мен бир гана буган ийгилик, коштоо көрүп аттык да. Бул жерде биринчиден бир нерсени айткым келет. Ошол жана каршы болгондор булар эмнеге каршысың десек, көбүнчө устав, анан светтик өлкө, аны буну деп эле бир болбогон эле жок нерселерди шылтоо кылып атты да. Бирок мен жеке түшүнүгүм боюнча, ал аял эркек болуу ага айырмасы жок. Буга каршылык кылдырып аткан нерсе ал бир гана куфр. Куфр гана. Жаш болсо да, улуу болсо да куфр гана болгон, алардын жүрөгүндө капырчылык бар да. Ал болгону булар капырчылык деген бул динге болгон жийиркенүү, коркуу, чочулоо, каалабоо, каршылык. Себеби бул дин чочун болуп келген да. Анан мынтип карадык. Буга чейин көп жалаңач жүрөт эле. Анан өздөрү жалаңач заманда жашашкан, арак ичишкен, өздөрү арак ичишет, өздөрү жалаңач эркекке окшоп эле жүрүшөт. Анан чоңойгондо жолук саласың дейт, өздөрү эле жолуксуз. Бирок именно алар өздөрү жеке өздөрү чочуган үчүн, өздөрү жактырбаган үчүн гана каршы болушту. Устав, мыйзам бул жерде эч бир тиешеси жок. Даже билим берүү министрлиги жооп берип атты. Жок, эч кандай тиги жок деп эле жооп берип атты расмий түрдө. Демек бул жерде алар аял болгон үчүн аял колдош керек деген себеби иштебейт. Себеби бул жерде эми зордук атса бирөө аялга кичине жан тартышы мүмкүн да. Мен да этин зордукту коюш мүмкүн депчи. Ошол жерде гана бири-бирин аялдык, сайылдардык кичине болушу мүмкүн да. Эми аялды аял урбаш керек. Аял кор болуп кетти деп ошондо гана бир аялдык бири-бирине тарапташ болушу мүмкүн. Бирок бул жерде аялдык эмес, диний жак болгон үчүн. Диний жак болгон үчүн бул жерде мисалы эркек тарайы сакалы менен келсе каршы болмок да. Эркек киши сакалчан мугалим болуп келсе ага каршы болмок да. Бул жерде бир гана алардын куфру, жана шайтаны гана иштеген. Ал жерде мыйзам кесиби бул шылтоо эле себеп болуп калган да. Неге чын-чынына келсең, мен жактырбайм деп айта алган эмес да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бизге көбүнчө жаш кыздар кайрылган, 12 жаш, 10 жаш, 2-класста бирөө кайрылган, намаз окутпай атат деп. Биз арыз жазганда намаз окутуп койшкан. Анан 14 жаш, 16 жаш кайрылган. Биз бир нерсени байкаганбыз. Кыздарга динге кызыгуу бар экенин байкаганбыз. Анан ыйлап мен жашагым келбей калды деп эжекелер чүнчүтүп салган. Даже суицидке жеткирип койгон ушулар болгон да. Анан бул бир, анан биз кыздарда динге кызыгуу бар экенин байкаганбыз. Кыздардан сураганбыз да, эгер мектеп ошого уруксат берсек, канча кыз урунсек мектепте жарымдан көп урунуу берет деген да. Булар эжекелер корккон, мен буга 5 жашына уруксат берсем, бар урунуп алат деп коркот да. Негизи коркуп болгон. Анан бул бир, анан экинчиден биз ата-энеси колдобойт экенин байкаганбыз. Мен ата-энемди зор кылышка көндүрдүм эле. Азыр сиз арыздансаңыз, мен атым айтсаңыз, ата-энем койчу ушунча кыз үчүн не кереги бар, жолуң чечеле койчу кызым деп ата-энеси колдобойт. Ата-энеси даюс да. Даюс. Динде болбосо да кыздын тарапташ болгон эмес. Себеби мыйзам бул тарапта болса, койчу кыз үчүн чечип салуу деген да. Бул бир. Анан бизде негизи коомубузда бул жерде жалпы маселе чыгат, бул жерде ошо жан жолук маселеси, кайрымдуулук маселеси чыгат, адвокаттык иштер чыгат. Бир нерсени байкайбыз. Кыргызстанда, балким бул СНГда деле бар, балким башка өлкөлөрдө бар. Негизи эле коомдук, аял заты
мындай кароосуз, камкорчулуксуз, коргоосуз калган экенин билебиз да. Мисалы үчүн динден түшүнүгү жок болсо, ынсап жок болсо, ал кыз атасы да коргойт экен, акасы да коргойт экен, мамлекет да коргойт экен. Коргойт экен да. Мамлекетте ал адам отурат, ал көз карашы али атеистте жүрсө, ошончолук эле деп ал да коргойт экен. Анын руханий, физикалык абалы да кыздынчы. Балким ошо бир Европада бир капырынсаптуу болуп калышы мүмкүн да. Бул анын жеке чечими депчи. Алар толеранттуулук аларда күчтүүрөөк да. Светтик деген аякта бар да. Светтик деген кайра бизге жакшы да. Мисалы жакшыраак да. Себеби бир динди таңуулабайбыз, динден баш тартууга да чакырбайбыз да. Динден баш тарт деп айтпайбыз, бул динди тутун деп айтпайбыз да. Мамлекетте бир дин жок. Анан бул Кыргызстанда кайрымдуулук жактан айтсак дагы, бизде көбүнчө ажырашкан көз каза болгон аялдар кароосуз калат экен, көчөдө калат экен. Буну байкап атабыз. Анан жактоочулук жактан карасак дагы көбүнчө аялдар эмнеге жактоочуга келет? Мен алимент өндүрүп калайын, мен көчөдө калып каламбы деп келет да. Бул бир нерсени байкайбыз, биздин үммөттүн мусулмандар коомунда аял заты, бунун ичинде кыздар, аялдар, келиндер, карындаштар, энелер калат да. Мындай таштандыда эле калат да. Бул көп. Биз сурайбыз да, жардам сурап келгендер, жактоочу болуп кайрылабы, жолук боюнча кайрылабы, коргой турган таң жок бу, мисалы үчүн да. Жок да атасы. Же үммөт жокпу. Жосо жанагы продукту сурайбы. Неге сурайт? Мен тааныбайт, бирөөдөн телефонун көрүп калдык, ака деп жалдырайт. Жана кадимкидей бирде кибир сынат да. Чоочун эле киши, ал киши зынакор болушу мүмкүн. Кээ бирлер жардамдын сылтоосу менен мага эле тие албайсың деши мүмкүн. Ыктымалдуулук бар да. Тааныбаган адамга өзүңүздүн муктажыңызды айтыш бул өтө оор да. Демек аял заты ошого барыш үчүн канча бул муктажда жүрүш керек. Бүгүн эле кедейчиликке түшүп калган адам бүгүн жардам сурабайт да. Чыдап коет. Уже шагы сынып, уже кибир сынып жок болуп, уже эми берип койсоңуз анан болот эле деп уялуу деген да калбай калат да, ужечи. Уят депчи. Демек кедейлерде уяттуулук калбайт да, уже айла жок сурайт. Демек бул коомубузда бул аял заты кароосуз калган бир даюс эле коом экенбиз. Мен сурайм да көбүнө, атаң барбы десем, бар, акаң барбы? Бар. Эмнеге барбайсың десек, ошоко барбайсыңбы? Десек, аяка батпайм. Анан жеңем бар, анан келин бар, анан сиз түшүнбөйсүз, анан батпайм. Өзүм да башта бар, эркин жашагыс келет. Жардам бербесеңиз бере эле коеюнчу, анан акам сурап эле коеюнчу, сүйлөгүс келбейт да. Биз ушул нерсени байкадык, ушу жанагы жолук маселеси, укук коргоочу маселеси, анан кайрымдуулук маселесинде бизде бүт дайыстар, кээ бир 50 жашта, 60 жашта энелер кайрылат да, жардам берип коюп, эмне азык түлүк керек? Канча балаңыз бар? 5 балам бар дейт. Көп баласы бар экен, сүрсөң, эң кичине баласы 20га чыккан болот, чоң баласы 30га чыккан болот. Анын бала чакасы менен өзү да билесиң, алардан бизге деп чоң баласы бар, 3 баласы бар, менден 2 миң сомдук азык түлүк сурап атат да. Дайыстар да мындай жаганда. Аллах Таалам бизди андайчылыкка түшүрбөсүн, бизде андай биздин эле бала чака кыздарыбыз бар. Бирок бул коомдо байкаган нерсебиз да. Бул үмөткө тиешелүү маселе да. Өтө көп маселе бул деди айтылып өтсөчү, сөз көп. Алла разы болсун. Жанагы мектепке жолук менен киргизбей коюу деген нерсе толук токтой элек да, дагы деле бар. Сиз ошол ишиңизди дагы деле улантасызбы же такыр токтотуп койдуңузбу же? Жок, мен укук коргоочулук, жактоочулук ишимди расмий түрдө токтоткон жокмун. Мага азыр деле кайрылышат. Болгону мен кээ бир иштерди балким азыраак азайтып койгон болушу мүмкүн. Мурдагыдай рейдке чыкпайдың. Мурда чыкпай неме. Азыр токтоткон жокмун негизи. Мага ким мусулман болобу, капыр болобу айырмасы жок. Мен кайрылса кеңешим бере берем. Эгер анын ошо акысы адал болсо, кантип бирөөнүн үйүн тартып алам дебесе да, мисалы үчүн, кантип ушуну тартып алабыз дебей эле жөн өзүнүн акысын сурап атса, өзүнүн мүлкүн кантип тартып алам, меники болчу десе, жардам беребиз, кеңеш беребиз. Мыйзамды биз билген үчүн түшүндүрөбүз, бияка кайрыласың, биринчи кайрыласың деп. Бирок иш жүзүндө бүгүн күндө жоолук боюнча кайрылгандар жок да. Кызык. Негедир кызык. Же мектептерде кайрылбагыла деп койгонбу, же тияктан жогорудан келгенби, ушуну жөн эле өзүңөр эле чечип алгыча дегенби, же бизди эч ким билбей атабы. Бирок бизден өтө көп кайрылат, токтобой кайрылат, эмдөө боюнча көп кайрылат, тынбай кайрылышат. Эмдөө вакцина боюнча тынбай кайрылышат. Анан көбүнчө дүйнөлүк маселелер боюнча кайрылышат да. Анан үй бала, карызым бар эле, андай бар эле, мындай эле кайрылышат. Бирок негедир жолук боюнча кайрылбай калышты да. Кайрылса мен бүт жолдорун, жардамдар, кеңештер берем буйрса, иншалла, Алла Таала күч кубат берсе. Мурда баягы интернетке чыгарып, кимди жолук менен киргизбесе бизге кайрылды телефон номерлериңиз турчу. Азыр дагы ушундай турат да интернетте. Ошол эле номер өзгөргөн эмес. Биз жолук боюнча болобу, жөн деле мисалы зулумду көргөндөр бар да, жөн деле биз мусулман карындаштар болобу, ака болобу, эже болобу айырмасы жок. Биз мындай бир пайдабыз тийгенге биз дайыма эле кызыктарбыз да. Жолук гана эмес, бирок жолук боюнча деле кайрылса болот. Бирок эмнегедир кайрылышпай атат да. Алла разы болсун. Мына ушундай муктаж болгон адамдардын муктаждыгын чечүүгө, зулум көргөн адамдардын зулумдарын
жокко чыгарып, мазлум тарапта болуп, укуктарын алып бергенге, деги эле мусулманга жардам бергенге сиздин аракеттериңизге Алла Таала береке берсин. Дагы өмүрүнүн акырына чейин ушул жолдо жакшылык кылууду өтүш насип кылсын. Жана биздин мусулман бир туугандарга ыйман инсаф берсин. Талаштуу чыр чатактарда келишим менен Алла Таала сулху хайр дегендей келишүү жакшы деген, келишип чечилишти насип кылсын, өзү муктаж кылбасын пендесинечи. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун.